баары эле биринчи күнү эле оргазм ала беришпейт. Никетинде вообще эч ким албайт. 1-2 жарым жылда эч ким албайт деген. Бирок моралына жагат да. Оргазм менин оюмча 90% аялдар бизден ала алышпайт. Баягы күнү ошо интернеттен окуп калдым, бирөө жазыптыр. Силерге да чыкса керек эле. Мени ушинтип бирөө зордуктаган, маршруткадан тийишкен, бирок мен элдин көзүнчө дагы мындай кыйкыра алган жокмун, унчук алган жокмун. Түшүндүм дейт. Мен биринчи аялымды жөн эле зордуктай берчү экенмин дейт. Керек болсо сексуалдык билим дагы мисалы бала бакчадан башташ керек деп айтам да. Бул биздин улутубуздун баягы коопсуздугу деп да туура го дейм мен. Бул секс деген сөз негизи деген биз жаман сөз деп түшүнө беребиз. На самом деле эгерде англисчеден которсок бул жыныс деген пол деген да. Жыныс. Кыргыз тилсиз экономикабыз дагы өспөйт, медицинасы дагы өспөйт, эчтеке өспөйт да. Нике түндү кыла алышпайт да. Эки пара, күйөөсү дагы, аялы дагы нике түн жок. Менин рекордум 7 жыл. 7 жыл үйлөнүп алып, жыныстык катнаш жок. Бири-бири менен сүрүнүп коюп эле жыргап жүрө беришет. Ошо эркек менен катнаш болуп атканда эле мындай психологически тырышып калган да, булчуңдары тырышып, мындай адам киши тырышканда аябай тырышчак болот. Ошондо болуп калат. Жактырган менен оргазм алган эки башка нерсе да. 90% случайда эркектер үчүн жатып берет. Мындай өзүлөрү деле каалабайт. Эртерээк бүтүп, там ишин бүтүрүп эметип алсын деп. Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Мани подкаст каналындасыздар. Бүгүн биздин коногубуз атактуу, белгилүү биздин өлкөбүздүн урологу жана сексуалдык медициналык коомунун президенти. Туура эле айттымбы? Орто Азиянын. Бүгүнкү күнү Орто Азиянын. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат чакырганыңызга. Эми биздин сурообуз ушул сиздин эксперттик кесибиңизге жараша эң эле биринчи ушул сексуалдык медициналык коом Орто Азия боюнча бул эмне деген коом, эмне иш алып барат? Негизи мындай сексуалдык медицина дегенди түшүнүп алышыбыз керек да. Мен өзүм урологмун да. Уролог деген бул силер деле мисалы юрист турбайсыңар, анан мындай тармактар бар, бир криминалист, бир гражданский бирдеме деп бөлүнөсүңөр го. Биз деле ошондо андрология деген бар. Ошо эркектерди карайбыз. Общий урология деген бар, онкоурология деген бар. Анан ичинде ошо мужской сексуальностьта сексуалдык жактарды дагы карайбыз да. Бирок биздин өлкөлөрдөчү, Орто Азияда бизде ошол жактар каралбай калып атат да. Мисалы бөйрөктү дарылайбыз, онкологияны колдон келишинче, бул жер каралбай калган атат. Коомдо көйгөй болуп кетпедиби? Сексуалдык жактанчы, жана зордук дегендер, анан мен жана постторду чыгарганда канчалык трагедия, канчалык ошо билим жетишпегенин түшүндүк да. Анан ошон үчүн ошондой коом ачып алганбыз. Ачып алып мындай Орто Азия менен мамилебиз жакшы да, медиктер биз тажрыйба алмашып турабыз. Анан уже сүйлөшүп, ошондой коомду ачып алганбыз. Азыр деген биз Европейский ассоциация сексуальный медицинага кирип атабыз. Февралдан баштап ошо Европейский ассоциация сексуальный медицинадан тармагы болобуз да. Орто Азия деген тармак ачып алдык да. Барып ошол жака өз тажрыйбабызды көргөзөбүз, алар көргөзөбүз. Биз тугат ошентип мамиле түзүп турабыз. Анан эмки жылы буюрса июлда ушактан дагы европейсктерге, европейская летняя школа деп коет орусчачы, келип ошо сексуальный медицина жөнүндө, ошакта проблемалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бияка жалаң эле урологдор эмес, менин эле кесип эмес, бул жерге ошо сексуалдык медицинага жакын жана кесиптин баары кирет да. Бияка гинекологдор дагы бар, психологдор дагы сексуальный эме менен хирургдар, балким жыныстык мүчө болобу, айымдардык болобу, ошолорду операция кылып, ушул сексуалдык колдонуучу органдарга бир мамилеси бардын баары тең буяка кире берсе болот да, бул коомгочу. Чоң коом. Негизи мындай жалпак тил менен айтканда урологияга эмне кирет? Анткени бизде көбү ушул нерселерден тартынабыз го. Уялып, мисалы ошол эле сексуалдык медицина дегенден тартынып, бул бизге табуу нерсе деген сыяктуучу. Ошондуктан бир жалпак тилде түшүндүрүп берсеңиз. Урология деген бул негизи бөйрөк, табарсык, анан эркек жыныстык органдар кирет да. Бөйрөк айымдардыкы деле бар, табарсык айымдардыкы да бар да. Анан эркек жыныстык органдар эми эркектердики бар да. Бирок ошо эркек жыныстык органдарды деген биз эркектер үчүн эле колдонбойбуз да. Аны деген биз айымдарыбызды мындайча айтканда жыргатыш үчүн, тукум улатыш үчүн, мамиле түзүш үчүн, үй бүлө куруш үчүн колдонобуз. Ошон үчүн айла жоктон муну эркектер менен, айымдар менен кошо проблеманы чечиш керек да. Көп пациенттер келет, анан мындай ойлой келсең, ошо эркек мүчөсү менен проблема келет, бирок карасаң ошо мамилеси болбой калган болот да. Үй бүлөсү кура албай аткан болот, ошо өзүнүн эркектик органдарын колдоно албаган үчүнчү.
эркектик орган деген жөн пайда болгон жок да, бул деген биринчи очередь мүнөздөн пайда болгон да. Биринчи очередь эркектик мүнөз керек, анан калганы келе берет дегендейчи. Мисалы тестостерон жөнүндө сүйлөшүп атпайбы, азыр бир мода болуп кетти, тестостерон баары эле сайынып. Бул деле мүнөздөн. То есть сайынбай эле эркектик мүнөздү мындайча айтканда качать эте берсең, анда тестостерон дагы өзүнөн өзү оңоло берет да. Жыныстык жак дагы оңоло берет, анан эң негизгиси аялдын сыйын алат да. Аялдын сыйын албайынча канча эркектиктин жагың болобу, мүчөң кичинекей үчөңбү, ал мамиле болбойт да. Биринчи очередь мүнөз деп айтып берем да. А негизи ушул сиз айтып атпайсызбы, сексуалдык медицина депчи, сексуалдык медицинанын тармагы кандай, ошо психология чейин аралашып? Сексуалдык медицина деген негизи түшүнүк жок. Мындай официальный түшүнүк жок да. Биз коомубуз ошону атап алганбыз да. Мисалы биз деген эркек мүчө менен эле алектенебиз. А гинекологдор балким жыныс, аялдардын жынысы. Жоксо мисалы бир турк аябай известный профессор бар, Клитер деген китеп жазган да. Сонун китеп да, мындай ошо жыныстык оргазм жөнүндө баардык жөнүндө жазган, литературный менен бирок доказать медицина жагынан жазган да. Сексуалдык медицина деген бул ошо биз чоңоюп мындай чочоюп калганда эле пайда болгон нерсе эмес да. Бул деген кичинекей төрөлгөндөн баштап ошого көңүл буруш керек да. Керек болсо сексуалдык билим дагы мисалы бала бакчадан башташ керек деп айтам да. Мисалы хотя бы сексуалдык коопсуздук, же болбосо дене коопсуздук дейсизби, ошондон башташ керек да. Кичинекей кезинде мисалы жумурткасы түшпөй төрөлүп калышат, кичинекей болуп төрөлүп калат, заралган жери башка жакта болуп калат. Кээ бир айымдар жанагы вагинасы жок төрөлүшөт, бүтүп түйүк төрөлүшөт. Ошонун баардыгы сексуалдык медицина кирет да. Бул секс деген сөз негизи деген биз жаман сөз деп түшүнө беребиз. На самом деле эгерде англисчеден которсок бул жыныс деген пол деген да. Жыныс, сен эркек, сен кыз деген эле сөз. Биякта жаман сөз жок. Анан ошон үчүн бул международный эл аралык сөз болуп атпайбы? Сексуальный медицина деп кой. Жыныстык катнаш медицина эмес бул, сексуальный медицина. Ошо пол, жыныс. Айым менен эркектин медицинасы деген. Ошонтип түшүнүш керек. А биз болсо эркиндей секс менен байланыштуу экенде. Биз болсо жана кинодагы уят кинолор, порнолорду ошолордун медицинасы деп эле жок, бул деген жыныс деген эле да. Жыныстык органдар эле медицинасы да, ошо психологиясы кошо келет да бирок. Ошол могу тармакты сексуалдык медицина дегенден кийинчи бизде эми көп адамдар азыр кайрадан айтып коеюн, ушул нерселерден коркушат, уялып. Анан сиздин инстаграмда ошо постторуңуздагы ушул тармакта дагы түшүндүрмөлөр бересиздер. Мисалы ошол эле бул жака болот, бул жагынан болбойт деген нерселердичи. Анан сизге бир мындай хейт же мындай биздикилер сүйлөбөш керек, бул нерсени коомчулукка чыгарбаш керек, уят деген нерселерде болобу? Болмок турсун, болот, албетте болот. Азыркыга чейин уят деп баары бир ошондой эме калып калганда, стереотип калып калган биздечи. Мисалы медицинага же болбосо жаратылышка, мисалы жаныбарлар эле, иттер деле көрөлүкчү, эч жерин катпайт, туурабы? Эч жерин катпайт, уялбайт жүрүшөт да. Медицинага деле ошондой. Биздин ар бир органыбызды, ар бир орган мүчөбүздү биз деген мындай орган катары көрөбүз. Адамга керектүү орган катары көрөбүз. Мисалы оозу менен тамак ичебиз, ал жөнүндө толтура нерсени айтабыз, эч ким уялбайт. Билбейм, көз жөнүндө айтабыз, кулак жөнүндө айтабыз, курсак жөнүндө айтабыз, бирок ушул жыныстык жакты келгенде эле табу болуп калат да. Ойлонсоңор, эгерде жыныстык мүчө же болбосо аялдардын жыныстык органдарын карасак, бул мамиле түзгөнгө эң керектүү нерсе. Эң мындай жашоонун жарымы да, жашоонун жарымы. Бирок андан качабыз, андан мындай сүйлөшкүбүз келбейт. Мисалы кичинекей кезибизден баштап бизди кичинекей балдар тамак ичкенди үйрөтөт. Биринчи өзү берет, анан кашыкты карма дейт, анан жерге төкпө дейт, ушул маданияты бар да. Жыныстык тукумланчу нерсе да, анан жарым жашоо деп коелучу, бир билбейм, 20дан өткөндө баарыбыз эле үйлөнүшүбүз керек, же болбосо күйөөгө тийишибиз керек. Аны ким үйрөттү бизге? Жыныстык органдарыбыз менен туура колдонгонду же колдонбогонду ким үйрөттү? Туура. Мисалы сиздер юрист экенсиңер. Сиздер юрист экенсиңер, бир юрист болуш үчүн 4-5 жыл окуйсуңар, туура? Бакалаврын. Анан дагы тажрыйбаңарды улантасыңар. Мындай акча табыш үчүн. Бактылуу болуш, бул органдарда бактылуу болуш үчүн керек да. Мисалы үй бүлө курул, же болбосо жыныстык катнаштуу туура кыл деген кайсы билим берген? Сиздер 4-5 жыл юрист экенсиңер, бирок бул деген силердин кесибиңер эле. Бактылуу болуш үчүн, бул деген мамиле түзүш үчүн, үй бүлө менен өмүр бою жашаш үчүн бир дагы жерде маалымат жок. Мына мен жакында эле пациенттерге, мындай пациенттер көп, нике түндү кыла алышпайт да. Эки пара, күйөөсү дагы, аялы дагы нике түн жок. То есть тиги аялы тырышат,
коркот. Тиги кичине воспитанный, анан андагы аялды кантип мындайча айтканда, орусча айтканда уламывать эткенди билбейт да. Ошентип 5 жыл жүрүшкөн. Мен Ошондойлор да бар экен бе? Бар көп. Мен рекордум 7 жыл. 7 жыл үйлөнүп алып, жыныстык катнаш жок. Бири-бири менен сүрүнүп коюп эле жыргап жүрө беришет. Ата-энеси булар балалы боло албайт деп доктурдан доктурга сүйрөй берет. Анан жосу өзүлөрүн дагы билим жокчуктан да. Чынын айтканда бул деген сабатсыз. Мейли 1 ай болбосун, 2 ай болбосун, анан кой бирдеме кылалык деп экөөнүн бирөөнүндө билим бар болсо, бир доктурга барышмак да. Эмнеге андай болуп атат? Аял киши эмнеге антип тырышып атат? Анткени өмүр бою уят, бул жаман, бул деп монун мээсине куя берген, анан деген ошо эркек менен катнаш болуп атканда эле мындай психологически тырышып калган да. Булчуңдар тырышып, мындай адам киши тырышканда аябай тырышчак болот. Ошондо болуп калат. Эркегин да эмеси жок, тоже билими жок. Тажрыйбасы жок деп коелучу, билим дегенде. Кантип буламай жибитиш керек, ухаживать этиш керек, алдаш керек болсо, ошонун баарын үйрөтүп койсо, бул деген жакшы. Ошондой нерсени жоготуш үчүн ошо школьный программага кириш керекпи дейсизби? Кандай дейсиз ушуну? Кандай билим алсак болот дейм да ушуну? Школ эмес, бала бакча. Бала бакчадан айтам да. Мындай да, ошо мен ушу билим берүү системага ушу сексуальный медицина дейсизби, сексуалдык коопсуздук атын башкача деле коюп алсак болот. Эгер секс деген сөз чакпай атса, анда үй бүлөлүк сабак дейбизби, ошол сыяктуу бир сабактарды мындай скрытый башкача жакшы названиялар коюп мейли сабак бере берсин. Мисалы, жана трагедиялар болот атпайбы, зордук болду. 10 жыл атасы, же өгөй атасы зордуктайт, же туугандары зордуктайт. Эмнеге анткени уят деп аны уруша беришкен, анан мен жаман, ал кыздар мени жаман кылып атат, ата-энесинен корккондон айтпай жүрө беришмек. Эгерде бала бакчадан деген өбүшкөндү үйрөтпөйсү, бала бакчадан балдарды өбүшкөндү үйрөтсөң деле ал үйрөнбөйт. Анткени аларда инстинкт жок, гормондор жок да, аларга сексуалдык коопсуздук. Жосо дене коопсуздук башкача айтсак, мындай принцип нижнего белья деген бар да. Могу майкаңан ичин, трусуңан ичи, эч ким тийгенге укугу жок, энеңен башка. Энең жуунталат, ооруп атсаң көрө алат, даже атаң тийгенге уруксат жок деп үйрөтүп коюш керек. Эгерде бирөө сураса, бирөө чечин десе, бирөө кармалап атса, анда балам, кызым, балдарды дагы зордуктайт. Жо, мага келип айтасың. Энесине, атасына, бир туугандарына. Алар дагы билимсиз болушу мүмкүн, жоксо алар зордуктап атышы мүмкүн да. Эгер бир туугандарың дагы ошентип атса, атаң чечин деп атса, анда энеңе айтасың, же болбосо бала бакчадагы жана иштеп аткан мугалимдери, жана тарбиячылар, мектептеги тарбиячылар ошолорго чуркап келип айтасың деп. Анан алар дагы үйрөтүп калган. Эгерде ошондой балдар келсе, сөзсүз көңүл бургула, сөзсүз мындай тиешөө бирдемелерди кылгыла деп үйрөтүп койгон. Ошондо ошондойлор жоголуп кетет да. Кичинекей бала билимди батыраак алат бизге карагандачы. Алар сөзсүз чуркап барат. Бир эле айтып койсоңор, о майкага тий деп сүйүнүп алып чуркап барат да. Мен даже жаман кылып атканды эле түшүнбөйт, бирок айтты деле деп чуркап барбайын айтат да. Ушул билими жок адам чоңойду дейли-чи. Чоңойгондон кийин ушу билими жок адамды кандай оңдой өспү же кандай бир туура түз жолго эметсеңиз болот да, ушуну көргөзүп түшүндүрүп. Бизде так изилдөө жок болуп атпайбы, бирок менин оюмчачы, өлкөн өлкөлөрдө изилдөөлөр болуп турат. Көбү, мисалы, көптө мындай сексуалдык катнаш деле бала төрөмөй менен бүтөт да. Жок, 1 айда 1 жолу болот. Болуп атса дагы мындай насилие да. Мен көчөлө бир пациент келип кетти, ажырашып экинчи аялын алыптыр, ошо экинчи аял дагы ошону тырышып атат. Тырышып араң катнашып атабыз дейт да. Эми опыт болуп калган үчүн мен азыр түшүндүм дейт. Мен биринчи аялымды жөн эле зордуктай берчү экенмин дейт да. Кыз болчу, мен дагы жаш болчумун. Тиякта жеңешелер күтүп аткан, азыр шейшепти күтөбүз дедимсин дегенде мен жүрөгүм түшүп кан чыгарып берейин деп эле аялым кыйнап эле зордуктай берген да. Анан ошентип эле бир канча бир 2-3 жыл жашашыптыр да. Көрсө мен азыр түшүнүп атам дейт. Мен аялым ооруп атса деле зордуктап эле ошону. Эми бул норма деп эле ойлоп бергем дейт да. Ал дагы кичинекей болчу да. Анан азыр экинчи аялымды алып, анан түшүнүп атам дейт. Чын эле булар качат экен, бугаларга ооруйт экен деп аябай мамиле жасап калдым дейт. Ошондо билим алсам, мен может биринчи аялым менен деле жакшы эле болмок. Биринчи аял дагы уят деп калганда, анан аларга дагы билим жок. Бул ооруган нормально. Бул уят да, жаман нерсе да. Значит, жаман нерсеге мен кыйналышым керек. Мен бул деген Кудай мени наказывать этип атат, же коом бул ошондой кыйналмай жашоо экен. Муну жыргал экен эч ким үйрөткөн эмес да. То есть сексуалдык мамиледагы мындайча айтканда удовольствие болуш керек, оргазм болуш керек. Оргазм менин оюмча 90% аялдар бизден ала алышпайт. Өнүккөн өлкөлөрдө деле ала алышпайт. 80-85%га чейин ала алышпайт. Бирок мындай күйөөсү менен мамилеси жакшы болсо жактырышат. Жактырган менен оргазм алган эки башка нерсе да.
бул билими жоктуктан бейли? Били жок, ошону билбейт да. Биз оргазм деген эмне, же болбосо удовольствие деген эмне, жыныстык катнаш болбой калды дегенде болезненный болбош керек. Болуп атканда хотя бы оорубаш керек. Хотя бы жана суюктук эмне бир ыкмалары бар да, ошондой чыгып туруш керек. Сен дагы каалашың керек. Бул убакытта болбойт. Эгерде каалабай атсаң, там күйөөңө туура түшүндүрөсүң, күйөөсү дагы каалабай атса, мындай алда адам, билбейм, винодо эле болуп кемтер, ушул подаркаларды беришил, ошонун мээсин жибитип алсаң, өзү эле аял киши жибип берет. Жакшы сөздөрдү айт деген, ошондой билимдерди берип койсо, анда мындай жашоо дагы жакшы болот да. Эмне үчүн жана налево направо барып атпайбы? Аялдар деле барат, эркектер деле барат. Ошо жыныстык катнаштын энергиясын үйүнөн таппаган үчүн ошондой жибиген же болбосо мындай тажрыйбасы бар аялдарга кетип калып атат. Аялдар деле ошо үйүнөн жылуулукту көрбөгөн, аёрду көрбөгөн, көчөдөн бир ошол мындай кече айтканда опытный болобу же болбосо жүрөгү жибип кетеби, мындай өзүн таап кетеби, ошондой трагедиялар болуп атпайбы? Көбү ушул оргазм деген эмне экенин түшүнүшпөйт деп атты. Ошол жөнөкөй сөз менен кандай айырмасы бар мисалы? Көбү ошо сиз айткан туура айтып атасыз, мен кошулам. Жөнөкөй эле как супружеская обязанность дегендей болуп калат атпайбы? Супружеский долг деп бекер айтып долг бул деп карыз, элечи. бул карыз да, бул жумуш, мына карызды эле алып алып туруп мына акчаң бериң келбейт го сен. Бирөөнүкүн аласың, бирок өзүңдүкүн берип аткансыз жүргөндө мына кайра бересиң да. Бул да карыз, айла жоктук болуп атат да. Айымдар көбүнчө ойлойт, бул деген эркектер үчүн. 90% случайда эркектер үчүн жатып берет. Мындай өзүлөрү деле каалабайт. Эртерээк бүтүп, там ишин бүтүрүп эметип алсын деп жатып берет да. Ошо биринчи дегенде түшүнүп алыш керек. Бул деген болбой калды дегенде кыйноо менен болбош керек да. Көңүлдө болуш керек. Болбой калды дегенде ошо оору болбош керек. Болбой калды дегенде кургак болбош керек. Болбой калды дегенде зыян эмес, ошо травма албаш керек. Ооруп калбаш керек. Андан кийин кишиге жагыш. Экинчи принцип бул жагыш керек. Оргазм пока мындай тажрыйба албайынчачы оргазм алышпайт. Аял кишилер деген мындай көп тажрыйба алгандан кийин, же болбосо кээ бирөө төрөгөндөн кийин баары эле биринчи күнү эле оргазм ала беришпейт. Никетинде вообще эч ким албайт. 1-2 жарым жылда эч ким албайт деген. Бирок морально жагат да. Анткени мындай сүйгөнүн жыргатып атат да, сүйгөнүнө бир жакшы бир неме берип атам деп, ошону жактырат да. Андан кийин өзүн изилдеп, анан оргазмга чейин мындай жетсе болот да. Кээ бирөө вообще ала албайт. Кайсы убакытта доктурга кайрылыш керек да, тоже билбейт. Тоже уят жерде вагинизм деп коет, мондай влагалищеси ачылбайт да, мындай полностью жабышып калгандар да болот да. Ошол природный өзү жабышып калганбы же психологический? Травма, психологический калган, попытка насилия болгон, же насилие болгон, ошондой. То есть насилие деген сөз бул проникновение менен болот, анан без проникновения болот да. Без проникновениясы болсо дагы ошентип калат, анткени уяттын аракет кылды да. То есть бул денесин кучактады, билбейм, аракет кылды, кээде жана анальный деп коет, ошондойлор болот. Же болбосо өптүрдү, шылбош сыяктуу бирдеменин баары насилие болуп эсептелет. Же болбосо көтүңө чаап койгон деле насилие. Мисалы өнүккөн өлкөлөр карап койгон, же болбосо сөз айтып койгон, же болбосо жүрүү жатып келебиз деп койгон сөз дагы насилияга кирет да. Биздин классификациялар кичине башкача болуп атат. Өнүккөн өлкөлөрдө чын эле мисалы көп эме айтат, мындай зордук менен зордук эмесинин айырмасын билбейт да. Аял киши жөн эле жатып бергенде корккондон эле жатып бериши мүмкүн да. Кыймылдабай калат, унчукпайт. Жагып атат экен деп анын өзүнүн ишин кыла берет. Мындай со стороны карасаң өзү жатып бергендей болот да. Бирок ал корккондон, уялгандан катып жөн эле жатып берип койгон болот да. Азыр деген маршруткаларда жанагы ыдыктар болуп атпайбы? Не деп коет эле, атын унутуп калдым, мындай көтөнүн кармап сүрүнүпчү. Ошолорда көбүнчө деген кичинекей мындай акылы жете элек кыздарга да көбүнчөчү. Ошо сүрүнгөндө алар жүрөгү түшүп катып калышат да. Мындай коргоонун деген 3 түрү бар да. Бирөө качат, бирөө согушат, кээ бирөө жанагы жаныбарлардын дүйнөсүндө көргөн өлүмүшөт жатып калат да. Ошо көбү тажрыйбасы жок болсо мындай катып калышат да, эмне кылаарын билбейчи. Анан насильник өлө психолог болот, ошону сезет. Бул билди, бул коркуп атат, бул туруп берип атат деп анан ошондон рахат алат. Аял киши коркпой койсо рахат ала албайт. Же болбосо билбей атса дагы рахат ала албайт. Именно түшүнөт, что ал байкаган, анан корккондон туруп калышат да кээ бирөөчү. Мындай тердеп тиги остановкага жеткичек, же болбосо кээ бирөө кыймылдап эмне кылаарын билбей, анткени чужой жерден, чужой остановкадан түшкөндөн дагы коркот, артынан ээрчип келет деп ал деген ушул до конца ишин бүткүчөктү туруп бере берет да. Ушул Японияда зомбулук деген нерсе жок экен. Аякта ушул кичинекей сиз айткандай баягы кичинекей мектептен баштап эле ошону үйрөтүп коет, момундай болот, бул жаман, бул жакшы, мындай нерсе болот, болбойт деген нерсени баарын түшүндүрүп беришет экен. Бирок бизде
биз ушун биздин механизмди жакшы түшүнө албай атам да. Бизде кандай кылса болот? Сиздин оюңуз боюнча ушул зомбулуктарды азайтыш үчүн ушу кичинекей көрүп атасыз ба? Интернетте көп нерселер болуп атат. Тиги кызды бул баланы деген нерселерди угуп атасыз. Кээде окусаңыз да жүрөгүңүз жөн эле мындай айрылып кетип атат да, коркконуңузданчы. Ушуну сиздин оюңуз боюнча кандай кылса болот? Жок, мындай да билимдүү бирди жеңет, күчтүү бирди жеңет, билимдүү миңди жеңет дегенче ушу билим эле болду. Ошо мен айтып аткан эле Япониянын программасын, школьный программасын карасаңар, 70% сабактар адам болуш сабактар да. То есть адам болуш деген эмне? Биз деген эң главный максат эмне? Эмне юрист болбойлук, врач болбойлук, билбейм. Көчө шыпырбайлык максат эмне? Эмне үчүн жашап атабыз? Эмне үчүн жашап атабыз? Адам болуш үчүн. Бактылуу болуш, бактылуу адам ушул бул жашоону сапаттуу өтөбүз. Эмне болорубуз, не важно. Эмне билим менен, эмне профессия менен, не важно. Ушул биз бактылуу болуп, адам болуп жашашыбыз керек. Ошон үчүн аларда ошол сабактар көбүрөөк, жана математика, математикага карагандачы. Жана билимдер soft skill, hard skill деп коет го, ошо жашоого үйрөтчү, мындайча айтканда жашоого машыгуу сабактар толтура. Мисалы, классташы менен кандай мамиле кылыш керек ким үйрөттү эле бизге? Мисалы, хулигандар сөз жолугат, Японияда эле жолугат. Алар менен кандай сүйлөшүш керек ким үйрөттү эле? Насилникке жолугуп калса ким үйрөттү эле? Жакшы адам менен, сүйүң менен девушкаң пайда болот, мындай школьный кезинде эле бир 2-3 жашта да первый любовь болот да, эмелер болот да, кызыгуу болот кыздарга, балдарга. Ошонун баарын ким үйрөттү? Алар ошолорго көп көңүл бурушат да. Мына, мисалы, садиктен баштап ушундай сенин группалаштарың болот. Мындай кыл, день рождения подарок берип кой. Эгерде жаман сөзү атса, чыдаба, муну айт. Же болбосо күчүң жетпей атса, анда тиги мугалимге бар айт деп. Хулигандар жолугуп калышы мүмкүн. Тамеки чектеп предлагать этип калышы мүмкүн. Ошондо уялгандан эле отказ кылып кошо чеге баштайт да. Ал мода эмес, силерди алдайт, мына деген, ой, мындай эркек болсоң тамеки чек, эркек болсоң 100 грамм ич деп ошентет. Ошондо эмне кыласың? Бүт жашоодо биздин тажрыйбабыз бар да барыбызда, туурабы? Ошо ката менен өткөнбүз. Кээде ээрчип кеткенбиз. Бирок мен мисалы мен вообще ичпейм, бирок ошо биринчи ичкенден баштап ичкен эмесмин да. Кыздар ичирген да. Эркексиң деп кыздар сулуу кыздар уялганман. Ошондой. Ошондойларды ээрчибей, ладно биз эркекпиз, мындай безопасность бар да, күчтүү. Манипуляцияларга алынбай. Анча зыян келбейт да, андай манипуляция болсо. А кыздарды ошондо ичирип алып школ кезинде. Ошо мисалы Японияда ичип алып жыныстык катнаш болсочу, бул деген насилие, 100% насилие болуп эсептелет. То есть бир особый вынужденный положениеде колдонуп койду. Кыз туруп алып туруп эле заявление жазып коюшу мүмкүн да. Анан кыздар деген заявление жазганда эчтекени түшүндүрбөйт. Эчтекени доказывать этпейт да. Жөн эле заявление жазып коет, бүттү. Калганын деген ошо юристтер, милициялар, анан тиги подозреваемый надзордук ошолордун иши. Аларды кыйнабайт да. Анткени деген көбү деген заявление эмнеге жазгыш келет? Сүйрөп салышат да. Койчу, тынч эле жашайын деп. Мындай жазбай коюшат да. А тигилер жазып коет, бүттү, ал деген эч ким сотко эле чакырат. И то мындай психологически сени даярдап, сону мындай ошентип атып. Анан Япониядан мен кайсы бир лидерский деген бир программа баргам. Бир миллиардердин үйүндө жашагам да, бир семьясында жашаткан бир программа менен 2005-жылдары баргам. Бизге мындай инструктаж берген да. Мындай правилаларды, закондорду бузбасын үйрөтөт. Ошондо кыздарды жаман көзүң менен карап койсоң дагы бул сексуальный домогательство эсептелет экен да. 25 000 ошол кезде 2005-жылы, 2006-жылдары $25,000 штраф болчу да. Мисалы бир кызды деген мындай карап, мындай аңдып, мындай бизде карап кыздар өтүп барса тешип салабыз го. Ышкырып, ал караганда эгерде кызга жак, анан кантип доказывать этесе, эч ким доказывать этпейт. Кызга жакпай калса, могу жигит мени мындай жаман ой менен карап калды, мен жаман болуп калдым ошо карап атканда деп койсо болду, жетиштүү. Никто ничего не будет доказывать деген да. Ал жөн эле жазган жок да, значит силне жаман сезди. Ошон үчүн ал карады мынтиң, жолсо сүйлөшүп атканда, то есть аны кыздар вообще эчке доказывать этпейт да. Ошондо $25,000 штраф болчу. Албетте ошо ыдык эмени мындай профилактика да, мындайча айткандачы, до насилия наказание чоңураак болсо, анда насилие азаят. Бизде болсо азыркы мас болуп туруп колдонсо бул насилие деп атпайсызбы? Бизде мени окуя болгон, ошону мен жактоочу болгон. Тескерисинче баардыгы соттон деле ошол болгон, тергөөчүлөр деле, психиатрия барсак деле, сен өзүң ичип алган турбайсыңбы? Дегенден кийин наоборот, сен өзүң ичип алдың, демек сен өзүң ошого түрткү болдуң, өзүң бардың, жаттың дегендей эле болгон да. Жок, ошону биз ошо юристке ошону уголовный кодекске алмаштырыш керек да. Ичип алгандан кийин бул деген оорукчан адамга барабар да. Инвалидтер колум жок деп, мени колдондуң, колу бутум жок. Силер ошон үчүн мени колдондуңар деген эле психологиянын мындай
законды киргизип коюш керек экен. Кореяда дагы ошондой экен. Девушка парень болуп жашашат да, даже жыныстык катнашып, даже чогуу гражданский бракта жүрүшөт экен, бирок ичип алганда коркушат экен. Мындай экөө мындай ичип алып турган кезде скандал этип көрүшүп, анда вообще жолошпойт экен. Плюс ичип алган кызды көчөгө чыгып кетсең, мисалы сен свиданияга чакырдың да, бир кафеге, ночной клубка чакырдың, анан чогуу иштиңер, анан экөө урушуп кетип, анан эркек киши кетип калсачы, анда дагы ал жастык коомго эмеси бар экен. Анан ал дагы доказывать этип отурбайт. Мисалы сен свиданияга чакыргансың, чогуу иштиңер, ичиргенсиң. А бул деген сознаниясы болбой калган турган эмне мындай беспомощный положениеде сен иштап кеттиң. Оставление вакансиясы. Ошондой бир какой-то түрмөгө отургузбасалар, бир штраф же болбосо мындай жүдөтүп салат да. Анан байкуштар менен ошо менин карындашым ошол жакта жашайт. Ошо мас болсо дагы чыдап анын үйүнө жетелеп көтөрүп барып жетишип туруп анан качышат. Ошондой экен. А мамлекет менен ушул тармакта мындай иштешесиздерби? Ушундай өнүгүү болуш керек, билим сапаттуулукту ушуну биз таратышыбыз керек баардык мектептерге. Негизи иштесек жакшы болмок, бирок мен деген бул бар ушундай керек экенин түшүнүп атам, бирок мен не профессионал болуп атам да. Бул менин оюм, көргөн тажрыйбам да. Бирок ошо билим берүү системада ошол эле Японияга барып келгендер, по-моему, билим берүү боюнча бир проекттерибиз толтурат. Ошолор мындай ошо функционерлер ошо менен кылса болмок да. Менин оюмча алар деле каалап атат. Бирок коомубуз кичине башкача болуп атат да. Коом биздин бийлик тармактар коомдон коркот экен, даяр эмес деп элечи. Даяр эмес деген болбойт. Даярлайбыз го дейм да. Муну просто мындай лидерство алып эле түшүндүрүп эле элге. Эми мындай силерди өбүшкөндү үйрөтпөйт балдарыңарды, жана жыныстык катнашты үйрөтпөйт. Биринчи очередь коопсуздук. Экинчи очередь парень девушка деген эмне? Ухаживание, здоровое ухаживание. Мисалы деген бизде эркекти там кыздарыбызды биринчи аябай атпайбыз. Тандыганды билбейбиз да. Онан тандыганды үйрөтүп коет. Момундай характери болсо абьюзер, момундай характери болсо алдамчы, момундай болсо сени жөн эле жыныстык катнашка тартып атат. Мисалы биздин кыргыздардын менин оюмча биринчи жыныстык катнашы эмне үчүн болгон? Эмне үчүн ошо кыздар жатып берген да, мындайча айтканда. Баары тең алдангандар да. Алдайт, мисалы зордук деген ким эмне болот? Мындай көчөдөн баса калганда аз, жок почти. Это бул классташтары бир компания болот. Ичирет эметет. Жоксо чоңураак бала жашыраак кызды алдайт. Жоксо чоңураак эметет. То есть ошонун баарын окутуп койсо болот да, үйрөтүп койсо болот. Хотя бы жартылай, анан бул тема кызыктуу, анан балдарга деле кызыктуу, анан сөзсүз колдонот. Мисалы эркек тандаганда баарыбыздын характерибиз башка да. Иши эркекке тийбесең, бул деген перспектива жок. Сен өзүңдүн ишиңди табыш керек дегенчи. Мисалы сексуальный жашоодогу кээ биринин сексуалдык жашоо важно. То есть канча ангел болсун, бирок сексуальный сапат жакшы болуш керек деген өзүнчө тандоолор бар да. Анда ошонун дагы белгилерин да. То есть экөө сапат этпей калса дагы ажырашуу болот. Оокаттары сонун, акчалары бар, өзү деле жакшы. Бирок сапат болбосо ажырашышат. Кээ биринин кереги жок, ой, балдарым багып эле күйөөм жакшы. Мен эптеп чыдап жүрө берем дегендер бар да. Ошон үчүн өзү бири-биринин характердерин билип, анан парасын тапканын дагы үйрөтүп койсо, примерно хотя бы, албетте бул деген тагдыр. Адашабыз дегендечи баарыбыз эле. Бирок примерно могу бизнес деле кылып атканда, бизнес планга, бизнес коучтар үйрөтөт го. Бирок баары бир көбү ката кылат. Эми жашоого деле ошону үйрөтүп коюш керек. Жашоого машыгуу деген сабактарга кириш керек го. Анан ката болот же болбойт. Хотя бы какой-то проценттер мындай жакшы болуп койот. Негизи ушу зрелый деп айтып койсок болот. Зрелый адамдар келип сизге кайрылып ушундай проблемалар болуп атат деп ушундай статистикаңыз барбы? Көппү, көбөйүп атабы же мындай көп деле кайрылган адамдар эмеспи уже азыр? Эмне боюнча? Ушул сексуалдык медицина боюнча ушундай мен түшүнбөй атам. Туурабы, туура эмеспи? Мурункуга караганда уже көбөйүп баштады деп. Жок, көбүрөөк болуп калды. Мисалы мурун даже пациенттердин мурун эми мындай мага белгилүү да кишилер келет, жылдыздар да келет дегендейчи, известный кишилер, политиктер да келет. Мурун уялып келчү да. Билем даже ушу мен жаңы баштагандачы, ушу сексуалдык жакты мындай такай баштаганда, муну жаңы алып келишет, капюшондорун кийип алып, ачып келчү да. Азыр болсо мындай ачык эле келишет да, мындай эме болуп калды. Анан көчөдө бир пациент келди. Мен өлө уялып канчадан бери келем, өлө уялып келгем да, анан пациенттер толтур, мага ошондор толтура экен деп уялбай калдым дейт да. Настроением ашылып калды дейт, мен жалгыз эмес экен депчи ошондой. То есть асыркыга чейин уялышат экен да. Ошондой. Бул деген мындай эле, мындай жөнөкөй эле мүчө катары го. Колуңдай эле мүчө, колуң оорса уялбай эле барасың да. Мурдуң оорса ошондой эле мамиле кылыш керек. Муну эмнеси уят? Мисалы базовый там пирамида Маслоу деген бар го, потребность. Адамдын потребностьтары дечи. Эң базовый мындай да, ошо смыслы пирамидада
эң ылдыйкысын кылбайынча эмки тепкичке чыга албайт да адам. Ошондо адам өзү бийик жанагы улук мандыкка же болбосо мудростукка же даанышмандыкка жетишибиз керек да. Биринчи базовый потребность жакшы болуу боюнча экинчи тепкичке өтпөйсө, биринчи базовыйда бул албетте аманчылык, курсакты тойгузушубуз керек. Курсак тойгузсок баары башка оокат кылбайбыз. Бирок подкастта отура албайбыз, лучше бар бир ташка көрүтүп эме дейт. Анан ошо курсак тойгузуу менен сексуалдык эме удовлетворение келет да. Сексуалдык жактан дагы киши ток болуш керек. Ошо эки жактан ток болгондон кийин эмки тепкичке өтөт. Үй бүлө курайын деп. Анан үчүнчү кесипкөй болайын. Анан бир үй бүлөмө, чоң үй бүлөмө кызмат кылайын. Анан өлкөмө кызмат кылайын. Анан дүйнөгө кызмат кылайын. Анан деген мен мындай великий иш болайын деп ошону тепкичке көтөрүлөт да. Ошон үчүн тамак менен равно сексуалдык жашоо бирик болгондо киши эмки тепкичке өтө алат. Ошо экөөнүн бирөөсү эми тамак эми ашка киши алган жок го азыркы заманда. Бирок сексуалдык жактан ашка калгандар же болбосо мындай деңгээлдеги потребностун кыла албай аткандар толтура. Ошон үчүн балким жанагы бийиктикке же болбосо творчествосу ачылбайт. Ошондой да. Мындайча айтканда сексуалдык жактан өзүнүн камсызданган аялдарды көрсөңөр, мындай гүлдөп жүрүшөт да. Гүлдөп жеңил жумуштарды. Эркектер да ошондой жеңил болушат да. Эгер аяк жактан бир кемчилик болуп атса, анда закрытый болот, энергиясы жок болот, настроениясы жок болот. Ошондой проблемалар болот. Бул деген мындай жакшы нерсе дегендейчи. Жана аял киши корккондо бир нече түрү бар деп элиңизби? Мындай бирөө мисалы агрессия кылат, ответ кылат, жооп кылат, бирөө мисалы урушат, бирөө катып калат деп. Баягы күнү ошо интернеттен окуп калдым, бирөө жазыптыр. Новостилерге да чыкса керек эле. Мени ушинтип бирөө зордуктаган, маршруткадан тийишкен, бирок мен элдин көзүнчө дагы мындай кыйкыра алган жокмун, унчук алган жокмун. Анан токтогон жерден чыккандай мени зордуктады деп. Анан комментарийлер окусам баардыгы жазып барат да. Ушунча эл туруп, эмне үчүн сен ошону мындай элге айткан жоксуң, мисалы жардам бергиле же дагы бир нерсе деп. Демек анда ошол сиз айткандай тескерисинче мындай катып калган да учурлар болот экен да кээ бир адамдарда. Биринчи жолу жолукканда любой киши катып калышы мүмкүн. Биринчи мындай бул инстинкт самосохранения да. Бизде ой жүгүртүүбүз бар, анан инстинкттерибиз бар. Мисалы, муну тап берсек, любой киши мындай бул инстинкт да. Же болбосо мынтип бирөө ыргып келсе, көздү сөзсүз жумасың. Бул инстинкт, муну деген биз даже ойлонбойбуз да. Анан ошо самозащита, сразу лайфхак деп коелучу, 3 түрү бар да. Мына бирөөсү качат. Качканда, мисалы, жаныбарлар дүйнөсүндө жанагы плотоядныйлар обычно качат. Бир шумду көрөбү, бирөөнү көрөбү, жакпаган бирөө, тааныбаган бирөө болсо качат тук-тук деп, анткени выжить нужно да. Экинчиси согушат. Мисалы, бир опасность келатса, согушат, чабышат, ушул ошентет. Анан бир категория бар, катып калышат мындай. Өлүм жетет, анткени өлүп калсам мени эч ким тийбейт деген коркунучтар көрүнөт. Жаныбарларда да. Анан биринчи реакция бизде эч ким ушул дагы билимсиздиктен да. Биринчи реакция любой. Любой кишиде биринчи жолу опасность жолуп атса, катып калышы мүмкүн да. Эркектер деле, мисалы, балдарды деле жана буллинг болуп атпайбы мектептегичи. Мисалы, жөн өмүр бою бактылуу болуп жүргөн бир эми биз азыр деген балдарыбыз да тепилишне болуп калды. Көчөдө жүрөт, мектепке бартат. Анан бир хулигандар чогулуп калып туруп, "Эй, давай акча алып кел" деп башка көзгө койгузса, алар катып эмне кылаарын билбей калат да, муну туруп берет да. Сөз айтат, мындай критический мышление иштебей калат да. Анан көбүнчө кыздар биздики эме болот атпайбы, мындай кээ мисалы эркектерге агрессия берген жок, качканга берген ошондой берчи. Кыздарда алсыз болгон үчүн ошондой мындай покорность берген да. Хотя бы мындай туруп берип бир сактан деген сепчи. Анан ошондой инстинкт ойгонуп кетет. Анан эмне кылаарын билбей калат да. Муну деген коом түшүнбөйт да, өзү каалап аткандай эле көрө берет да. Бул деген невозможно, ошол ситуацияга түшүп калсаң, аны түшүнсө болот. Ал чоң трагедия да. Ал мону чын эле булчуңдары иштебей, ой жүгүртүп, мээси дагы иштебей калат да. Эгерде ошо мектептен болобу, бала чактан үйрөтүп койсо, ушундай ситуация болушу мүмкүн. Анан силерде 3 реакция болушу мүмкүн. Ошону трезво оценивать этип туруп, ошо реакцияны кылгыла. Колуңардан келсе, согушкыла мындай. Бирок бир бычагы бар, пистолети бар, анда согушканды эмне кыласыңар? Ошондо катып калсаңар болот. Лучше выжить үчүн депчи. Же болбосо колуңардан келсе, мындай бир массаж эметпей аткан опасность болсо, же бирдеме өрттөнүп алса, аяктан качкыла, чуркагыла деп ошо реакцияны үйрөтүп коюшат. Бирок мисалы коомдук жерден болсо, бияк безопасный жер. Мисалы автобустун ичиненчи. Же болбосо биз эме мындай небезопасный жерге сүйрөп баратсачы бирөө, коомдук жерге качып барып, анан кыйкырышыңар керек. Же болбосо өлө кыйкырышыңар керек, силерди башка жакка сүйрөп кетпесиңер деп, коркпогула, мына кыйгыргыла, тепкиле, бирдемени сындырып ийгиле, автобустун терезесин сындырып ийгиле кээ бирөө. Анткени өмүр, ден соолук важнее. Айланадагы ушул ызычуу салгыла, керек болсо өрттөп салгыла, чтоб
жерден жардам бергиле мындай да биздин айымдарыбыздагы эме болуп атпайбы, мындай воспитанный болуп атпайбы, тарбиялуучу. Ай байке антпеңиз деп мындай вежливо сураган түшүнбөйт. Анан бир тууган тушкан бирдемелерди ойлойт да. А эгерде мындай грубый болсо, сен деп сүйлөшкүлө да үйрөтүп коюш керек. Анткени кичинекей кыз эле, допустим, Глейген дядькага деген сен сөгүп, сөгүнгөндү үйрөтүп коюш керек. Жаман сөздөр менен сөгүп, кичинекей кыз эле сөгүп атса, анда сөзсүз көңүл урат да. Бирок коом корккондон мимо өтүшү мүмкүн. Жардам бербей коюшу мүмкүн да. Ошонун баарын оценивать этиши мүмкүн. Эгерде айланаңарда жардам берчи киши жок, бирок кишилер бар болуп атса, же болбосо кишилер мындай жакын жерде турса, анда ташталып калып туруп бирөөнүн терезесин сындырып салгыла, машинанын терезесин сындырып салгыла. Керек болсо ошо өтүп жардам бербей аткан бирөөнү чаап салгыла. Ал хотя бы өзү үчүн токтойт. Анан тигилер көрүп алып, алар дагы мындай паниковать этип, жүктөр качып кетет деп, ошонун баарын үйрөтүп коюш керек. То есть муну эркек киши дагы ошондой ступорго түшүп калышы мүмкүн, аялдар да түшүп калышы мүмкүн да. Ошону берип койсо, анан алар да иштейт, кичинекей балдардыкы мээлери жакшы иштейт да. Мен 100 жолу айтып койгонбуз да. Мен ушинт деген кыйкыр деген деп, анан автоматически ошону кыйкырат, ыргытат, сындырат, ушинтип ошентип сөгүнөт да. Бизде юристтерде жумушубуз негизи мындай психология менен мындай на стыкке турат да. Кардарлар менен сүйлөшкөндө да көбү ошол айтып бергиси келет, өзүнүн үй бүлөлүк жана маселелерин, көйгөйлөрүн. Азыр байкасам сиздики деле анда ошол психология менен мындай биргеликте келет экен андай ишиңиз. Жо, мисалы мага мынтип келет да. Көп категория пациенттер бар. Мен аял менен жыныс жактан слабый болуп атам депчи. Анан мындай деп туруп оңой берсек болот. Жыныс жагын жакшы тургузуп, көпкө тургузуп дегенчи. Бирок дарылардан берип. Бирок жакшы сүйлөшө келсең, териңирээк катса келсең, эмнеге ал керек болуп атат десе, аял менен ажырашып аткан болот. Анан ажырашып аткандан кийин уже ал процесс жардам бербейт. Анан ойлоно келсең, себеби жыныстык деле жак эмес. Ал балким мындай нормальный эркек болгон эмес, мүнөз жагынан үй бүлөсүн баккан эмес, балким абьюзер болгон, балким чогага айткандай жуунбай сасып жүрө берген. Анан уже все, ал кишиге ал эркек авторитет болбой калган. Канчалык жыныс гигант болсоң да, ал жыныстык үчүн с опытом мындай кайра айым келбейт. Жыныстык катнаш кереги жок, андан өмүр бою оргазм албайт да. Ошону түшүнүш керек да. Анан түшүндүрөсүң. Сен жыныстык катнаш менен деле проблемаң жок экен. Эми нормальный орто эркек экенсиң. Кээде жакшы, кээде жамандык депчи. Бирок сен мамилең болбой калган турбайбы? Сен ал менен катнашып, ал даже катнашпай коюшу мүмкүн, анда шансың жок. Аны эметсең деле ал калып калбайт. То есть сен өзүң мүнөзүңдү ойлошуң керек. Керек болсо чөтөң өзүңдүн жеке өнүгүүң, личностный рост, как эркек катары мүнөзүңдү оңошуң керек экен. Эгерде анын баарын оңоп алсаң, анда жыныстык жагыңды оңоштун деле кереги жок. Өзү эле оңолуп калат. Анан кыздарга да мындай кыздарды оргазм кылыш оңой эле да. Нормальный эркек болсоң, кыздарга тийип койсоң, сага жөлөнүп койсо деле оргазм ала берет да. Кучактап койсоң деле оргазм ала берет да. Жана техникалар уже жардам бербейт. Секс жана жаш кезде да жардам берет. Жаңы үйлөнгөндө уруша кетет, талаша кетет, анан катнашып коет, анан кайра оңолуп калышат. Уруша кетет, талаша кетет. Анан бирок опыт алган сайын бул уже жардам бербей калат. Анда уже мүнөз. Мындай да үй бүлөдө куруу деген сөз да, үй бүлө куруу деп атпайбы? Бул үй бүлө мындай свадьба болгондон свадьба кылган проблема эмес, вообще үйлөнгөн проблема эмес. Проблема андан кийин деп айтам да. Үй бүлө куруу, өмүр бою куруш керек. Бул да куруш керек, бул да куруш керек да. То есть личность рост, жеке ар бирөө мамилесин өстүрүп, мамиле дагы өсөт. Аял киши дагы өсүп турат, аял кишилер сөзсүз күйөөлөрүн изилдейт. Мына алар подсознательно атайын деле изилдебейт. Мындай күйөөсү менен изилдей берет, анан полностью изилденгенден кийин эркек киши кызыксыз болуп калат да. Ошондо всегда сезүү менен болуп туруш керек. Ошон үчүн эркек киши өсүп туруш керек. Өспөй аткан эркек бул кичинекей баладай болуп, кичинекей балаңды билесиң да, ал алдайт, угуп коесуң, алданып коесуң, конфет сатып берип коесуң, ага мындай көңүл бурасың. Кичинекей балаң мындайча бала, анын милдетиң бар. Аял кишиге бала кереги жок. Ага эркек керек, таянганчы. Ошон үчүн ал өспөй атса, кичинекей 3 баласы болсо, ал 4-чү бала болуп калат да. Ошон үчүн көз алдында түшүп калат. Өсө берген эркек ар дайым кызыктуу. Анан жардам бергиси дагы келет да өзгөргөнчү. Эркектердин психологиясы андай бир жолу сүйгөндүчү сүйө берет. Өсөбү, өспөйбү. Эми алар аял киши дагы өстүрүш керек, анткени бияктан кызыктуу кыз чыгып калса дагы апасына дегендей чечип кетет. Жоксо экинчи аял алат. Алар дагы өстүрүш керек. Бирок ошо кебетеси менен эркек киши жакшы көрөт. Мындай изилдебейт да. Тонко уже чувствойт, бул меники деп туруп унутуп калат. Үйүндө жүрө берет. Өзүнүн ишин кылып жүрө берет, ошо бойдон унутуп калат. Эркек аял киши изилдейт. Бизде деле ошол да кээ бирөөлөр мисалы сурайт.
аял менен ажырашып атам же күйөө менен ажырашып атам кантип кармап калсам болот депчи. Эми бул ошол мындай юридический вопрос эмес. Сен ана сиз айткандай өз жагын башка жагын оңдош керек да. Өзүңдү оңдошуң керек, мамилеңди оңдош керек деп. кээде кайра оңош үчүн кээде ажырашыш керек да. Мен кээде Түшүнүш үчүнбү? аны Жоготкон мындай менен баасын билиш үчүн дагы бартак. мейли азыр временно айтам, мындай өзүнчө жашасын кээде кеңеш берем да. Эгерде ажырашат дымсып атса, анда деген ажырашам деп эле кой, унчукпай эле өзүнчө жашап калгыла. Өзүнүн оокатың кылып сен өзүнүн оокат, бирок эркектик милдетиңди, балдарың болсо акчаң берип кой, бирок өзүң өсүп кайра башка эркек болуп келишиң керек депчи. Өсүп уже башка Жаңы арттырып, жаңы мүнөз, жаңы керек болсо кебети арттайсың. Мен ушул полностью жаңы эркек болуп туруп, анан жаным не бүттүбү характериң көргөзүп аткаң десе, анты карап, бүттү деп анан жашап калышың. Мурунку эле болуп келип жүрүү деп мындай күчүктөй болуп карасаң, баягы эле күчүк турбайбы деп шыйпаңдаган деп болушу мүмкүн да. Ошо күчүк болбош керек да, мындай рядом дегенде чуркап келип келбейчи. Мен өсө элекмин, анан келем деп мындай өсүп алып келиш керек. А сиз жана бир айтып кеттиңиз, тестостерон боюнча да айтпадыңызбы? Ушул жана көбүнчө спортсмендер кызыгат, жанагындай укол сайынып, жана мышцалар көбөйүш үчүн, тип болуш үчүн. А ушул естественный бир процесс, витаминдер ичет экен өзүнчө, атайын дарылар бар экен ушуну көтөрүү. Естественно кантип көтөрсө болот ушуну? Ошо ГЗТ коет, гормонально зависимая терапия, гормонально заместительная терапия эмеда ошо тестостерондордун булчуңдарын көчөрүшүн бизде трагедия болуп атат окшойт. Бүт баары ошону ала баштады да. Аябай көп. Спортсмени деле, спортсмен эмеси делечи. Ооба. Трагедиясы толтура. Анткени бул мындай да. Биз организм мындайча айтканда бир чоң механизм да, жумурткаларыбыз тестостерон чыгарат. Ал кантип чыгарып турат? Канда датчиктери бар да, кан тамырлардачы. Тестостерон көп болсо эчтеке кылбайт. Азайып калса туңк деп жумурткага сигнал берет, ал деген бир доза ыргытып коюп турат да. А эгерде биз тестостеронду сайдык да, канда толтура болуп калат. Анан тиги датчиктер карайт, толтура экен деп иштебей тура берет. Естественно. Жумурткасы деген көпкө иштебесе, мындай кичирейип кете берет. Колду деле бир кол менен эле чай ичип жумушту кылып жүрөбүр, бир колуңду мындай кылып койчу. Бир кол ичкерип жок болуп кетет. Мышцың болуп, габияң калың бойдон кала берет. Ошондой жумуртка жоголуп кетет. Анан тукумсуздук деген проблема болуп атат. Андан кийин ал ГЗТсы бүткөндөн кийин, тестостеронду алып бүткөндөн кийин депрессияга кирип кетишет. Анткени ал наркотик дейт. Тестостеронду салганда кишинин керек болсо настроениясы жакшы болуп калат да. Мындай жумуш иштегиси келип, бодрый болуп. Кээбиреулер агрессивный болуп, мындай неме болуп калат го. Агрессияга эле эмете беришет. Мындай да, тестостерон агрессивный кылбайт кишиничи. Добрый кишини добрый кылат, жаман кишини жаман кылат да. То есть өзүнүн мүнөзүн эле мындай ачат, гүлдөтөт да. Жаман мүнөз болсо жаман мүнөзүн ачат, жакшы мүнөз болсо жакшы. Акчада эле да. Акчаны деген биз акча бузат деп атабыз го, акча ни при чём да ал деген. Бизди бузайын деп келген жок да. То есть жакшы кишини аябай жакшы кылат акча. Жаман кишини аябай жаман кылат да. То есть өзүнүн мүнөзүн. Бул тестостерон деле ошондой. Настроениясы сонун, жыныстык жактан чилине жакшы, спорт менен заниматься этсе, булчуң өзүп атат, күчү жетип атат дегендейчи. Бирок бүтүрүүчү убакыт келет да. Жизнь деген анда точно бүт баары жоголот да. Анан не болот? Анан жана наркотик деле доза менен жакшы, а дозасы жок, настроениясы жок, кайра алайын дейт. Аны ошентип зависимый болуп калышат да. Кийин ыкмалары бар мындай чыгаргандечи, бирок ал не работает, не всегда работает дегендейчи. Ошондой болот. Ошондой проблема болуп атат да. Анан бесплодный деп атпайм, ошондой болот. Дагы эмне айтайын дедим беле? Анан булчуңдар өсүп атпайбы? Булчуңдары канча бат алган булчуң, ошончо бат жоголот. Ооба. Мисалы, жарым жылда качок болуп калдыңбы? Кайра 3 айда эле жок болуп калат. Мурункудан да хуже болуп каласың. Мисалы, мен дагы спортко барам, ошо ГЗТ алгандар көрүнө эле турат да. Алган убакта жакшы мындай эметкен, албаган убакта кадимкидей вообще нөлдөр да. Ноль. А бирок ошол экиничи, мындай табияттан эле чоңойтса болот да. Табияттан эле мындай тестостеронду көбөйтө берсе болот. Тестостеронго баарыбыз Кудай мындай эме кылып берген да. То есть нужный дозаны берген. Андан көп бизге деле кереги жок. Анан баары эле сурашат, нет витамин депчи. Бул деген жана мүнөз менен деле, образ жизни менен, режим менен деле муну көтөрсө болот да. Анан айтып кетем. Бул эмне? Кантип тестостеронду көтөрөбүз? Эркектик касиетти көтөрөбүз да, просточи. Бул эмне эркектик касиет? Бирөөнү жаман көрмөй жок, бирөөгө ичтардык кылган жок, ич күймөй жок, ушактамай жок, текеберчиликти жок кылса, эгоизмди жок кылса, тестостерон өзүнөн өзү эле көтөрүлө баштайт. Анткени бул түстөн түз характер менен связанный да.
Анан албетте уйку режим. Уйку негизи тестостеронду көбөйткөн, уйку эле, башка секрет жок. Эрте укташ керек. 9га чейин укташ керек да. Эмнеге Европада мына өнүккөн өлкөлөрдө 5тен кийин магазиндер иштебей калат. Аларда мындай бул деген государственный проект да. Элдер өзүнүн ден соолугун ойлосун депчи. Үйгө барышсын, анан окуучулары 8ге чейин уктап калышат. Школдан мисалда 6-ларда келишет, 1 саатта үйүндө ойношот, 7-де жаткызылат, 8ге чейин алар укташат да. Анан алар өлө работоспособность көтөрүлөт баса. Анан мисал 8-9-тарда уктап калсаң, 5-те эрте турсаң болот, бирок главный эрте жатыш керек да. Анын эртеси кадимкидей жумуш жазаан келип, мындай убактыңда мындай эме болот да. Ырыскулуу болот да. Эрте жатып, эрте туруш керек. Эрте жатып, эрте турган убактың дагы ырыскы болот. Анткени могу кечки убакыт вообще эчтеке плодотворность алып келбейт да. А эртең менен туруп алсаң, жумушуң дагы бүтөт, анан эле кечке эффективный иштейсиң. Тестостерон дагы көбөйүп калат, мындай бетиңде дагы нуруң көбөйүп калат, мындай сонун болуп каласың да. Анан жанагы жыныстык жактан дагы албетте өлө оңолот. Мисал кээ бирин айтам, режимди эле сурайм. Ошо режим анан деген весиң деле жоготчу деп. Киши арыктайт ошо эрте уктагандан. Эрте уктаган кишини мындай арыктайын десеңчи, диета баарын жазбайт, анан уктаганды дагы кошуш керек да. Уктабайынча киши эметпейт. Мишес нарушаться берет да. Мен дос балдар, тааныштар жылында берет, эрте жатасың депчи. 10-да жатам, бүттем 8-де жатсам алар чалкасынан кетет го. Мен жумушка да, жумуш когонго дагы биз байланыштуу болуп атпайбызбы? Мисалы 5тен кийин өлтүрөт го, магазиндер иштетпей койсок эртерээк жатабыз да. Анткени эшикке чыга беребиз, кафелерге бара беребиз, достор менен мамиле кыла беребиз, үйгө келе беришет. Эгер баардык когом ошондой режимге түшсө, биз өзүбүз эле 9-ларда жатып калабыз да. Эрте жатып, эрте турган киши эффективныйраак. Жумуштан дагы, настроениясы дагы, мамилеси дагычы. Анан ошолордо дагы жаман дагы ой жок болот да. Ошо эмнегедир ошо жаратылыш ошону түздөп коет. Бул деген циркадный ритм деп коет. Бизге өмүр бою жаратылыш деген биз канча миллион деген жылдап жашайбыз да. Күн батканда уктачубуз, күн ойгонгондо турчубуз да. Анан организм ошого мындай кодироваться этип калган да. Акыркы көп болсо 50-70 жылда эле биз кеч жатып калдык. Анткени свет мет цивилизация болуп калбадыбы? Ага чейин уже биздин организм уже кодированный. Сиздин инстаграмдан көп байкайм, операциялар да кылып атпайсыздарбы? Видеолор киргизесиздер, ошолор боюнча да бир маалымат берсеңиз, эмне операциялар? Урология боюнча бүт эле операцияларды жасайбыз. Онкологиядан баштап жөнөкөй воспаление жыныстык жактыга чейин мучөнү чоңойтуп кичирейткен протезтерди коймай шылп бүт урология боюнча жасайбыз. Анан видеого чыгарып аткандарым эки эле нерсе, бул деген аденома менен көбүнчө таштар чыгарабыз. Эйне таштар сындырып, Менин учителим, менин атам деп коем, ал ата деп мен айтам, ал менин балам деп айтат. Ушуну эмнеге деп түшүнбөчүмүн, немис өлүү великий киши да, 100 киши кирет. Акыркы 100 жылда медицинаны өзгөрткөн кишилер кирет да, дүйнөнүн медицинасын өзгөрткөнчү. Ошо менин балам деген да. Анан болгону эки эле баласы бар да дүйнөдө мага окшогончу, ученик мага. Көрсө балам деген сөз эме экен. Мен сенин учителиңмен, мен сени өмүр бою карайм депчи. Ошондой мындай рыцарьларга посвящать этет го, ошондой экен да, ошондой экен. Ал ким? Башка улуттан? Ал немец өзү, Германияда. Өлүгүзүбүз Петер Алкин дегенчи. Ошол анан профессор Чо деген бар, кореец. Ал дагы бир топ 3кө кирет. Тиги номер 1, ал деген жаңы мен көргөзүп аткан операцияларды ойлоп тапкан киши да, немец. Ошол изобретатель, ал деген мындай медицинаны монда келатканда мында аңтарып салган да. Кайра бияка кетип калганбыз да ошону. Сиз окуу жайда ошо Германияда бүттүңүз беле? Жок, бияктан эле бүткөм, бирок деген жанагы исследовательский проект барган да. Ошого барып, анан ошо менен эметип калып, анан ал мага жылына бир 2 жолу келчи, үйрөтүпчү. Сен бияктан үйрөнбөйсүң, барып өзүң жасайсың, мен барып карап турам деп заданиялар берип ошону үйрөтчү да. Ошол айткан, фокусируйся депчи. Мисалы ал ошону эле ойлоп тапкан да. Ошон үчүн дүйнөгө белгилүү да, мындайча айтканда. Бир эле нерсе мененчи, сен деле ошондой бол. Баарын жаза берсең, баарын бул биздин билимибиз дагы жетпейт, убактыбыз жетпейт. Бир эки нерседен кыйын бол деген да. Ошон үчүн таш, анан аденома, жана эркектердин простатасы боюнча эң кыйын болуп, ошону фокусироваться деп алгам. Анан ошон үчүн эң көп ошону жазайм. Эң көп ошону жазайм, анан ошолорду эле көргөзө берем да. Анан башка операцияларды эле көргөзө берсек болот, бирок мында Инстаграмдын соц тармактардын эмеси бар экен, өзүнүн правасы чыккан чыкканга болбойт. Кишини союп атканын көргөзгөнгө болбойт. Тиги жана камеранын ичинен болгон үчүн, кампан жок болгон үчүн ошону көбүнчө чыгарам да. Ошол мында кызыктуу операциялар толтураш. Дагы кандай операциялар? Биздики мамлекетте, өлкөдө кайсыл операциялар боюнча көбүнчө кайрылышат, балким бир мындай бир статистикаңыз барбы? Мындай көп адамдарга ошол менен ооруп аткан бир нерселер барбы? Жок, мен урологмун да.
муну организм толтура да. Мен урология боюнча да тармагым. Албетте биздин больница деген многопрофильный бүт тармактар бар. Анан урологиянын ошо бөйрөктөгү проблема. Бул таш, бул деген ириңдеп кеткен, бул деген онкология, рак, бул деген табарсык, ошол тоже таш болобу, онкология болобу, кичирейип калганбы, эко болуп калганбы, простатанын ракы, мүчөнүн кичинекей чоңу, аномалия, тийген жери каналы башка жактан чыгып калган, структура болуп калган, ушул толтура. Бирок медицинаны жалпыга карай келсек, мындай өнүккөн өлкөлөрдө бул 5% проблема урологиячы. 5% проблема. А бизде көбүрөөк. Неге? Анткени өнүккөн өлкөлөрдө мындай профилактика жакшы иштейт да. Негизи медицина ошо профилактика, ооруганга аракет кылыш керек да. Мисалы жана жыныстык жол менен жуккан оорулар дагы биздин проблема да. Жана инфекция болуп атпайбы? Өнүккөн өлкөлөр бул профилактический медицина да. То есть элдерге түшүндүрө берген, презерватив кийиш керек, ар ким менен жата бербеш керек, аялың менен жатыш керек деп ошону үйрөтөт. Ошон үчүн ал жакта андай оорулар аз. Бизге могу коомдо стереотип бар. Европа, Америкадан бүт оорулар жана кирдин баары ошол жактан депчи. На самом деле алар да аз. Венерический оорулар, именно жыныстык жол менен жуккан, алар да аз. Местный население, мигранттарды эсептебегенде алар да практически жок. Мектепке барган кишилерге мурун окуп калгандарчы алар да жок. Анткени даже көп өлкөлөрүндө аларда проституция разрешенный да, даже без презервативачы. Анткени алар проституткалар айына бир жолу сөзсүз осмотр. Ошон үчүн алар мындайча айтканда жок кылып салган. Мигранттар эле бузуп коюп атат. А бизге окшогон уят деген өлкөлөр аны муну эч ким контролировать этет, мындай оору жок деп билмексең боло бересиң. На самом деле бизде толтура дегендейчи. Ошондой болот. Бул 5 эле бар. Ошол үчүн биздики көбүрөөк урологическилерчи. Ошондой болот. Биз оорууну ичтиппей эле басып коюп атабыз да мындай чыгат. Жок, мындайча айтканда биз пожар болбогону жакшы да. Алар мындай пожар болбогудай аракет кылышат да. А биз болсо өрттөнүп атканда ошо өчүрүп жүрөбүз да. Бирок биз мен мисалы жеке сектордо иштейм, мага жыргал. Оор көп болсо биз оокатыбызды кыла беребиз дегендечи. Бирок мамлекеттин иши, биздин деле иш, ошо хотя бы ошо Инстаграмда бар сөз айтып турасызбы? Мындай нерсе болбогонго. Муну дагы эле бала бакчадан баштап билим. Ошо онкология деп атпайсызбы? Онкологиянын профилактикасын кайсы себеп бересиз? Мындай да, онкология эми себептери белгисиз. Негизи себебин билген оору оңой жеңиш оңой да. Себептери белгисиз да. Эгерде себебин тапсаңар, ар бир шаар дүйнөдөгү мындай ростуң менен чак алтындан памятник коюп беребиз деген эме бар да. Наследие бар. Эгерде сиз ойлоп тапсаңыз, сиздин памятниңиз ар бир шаарда, ар бир столицада ошондой сизди алтындан жасап беришет. Ошон үчүн себебин билбейбиз. Бирок предположениялар бар. Анан контролируемый, анан неконтролируемый профилактика деген бар. Баары биз мындайча айтканда жараткандын алдындабыз, мындайча айтканда религиозный болсок, Кудайдын алдындабыз да. Бул оору буйрат же буйрбайт да, бирок колдон келген нерселерди жасап турушубуз керек. Бул алкоголь, курение, лишний вес, подвижный образ жизни, смог болбош керек. Муну биз контролировать этпейбиз, бирок государство контролировать этет. Таза суу, здоровый тамак, ошондой списоктор бар да. Ошолорду кылып турушубуз керек. Мен айтып кетпедимби? Анан менин личный теориям башы баарыныкы эле бул деген биздин ой жүгүртүүбүз да. Все болезни от нерва, только венерические болезни от удовольствия деп коет. То есть бул эмне мен айтып кетем, муну ар дайым айтам да. Тегеберчилик, ичи тардык, ич күймөй, бирөөнү жаман көрмөй, ушактамай, бирөө жөнүндө жаман ойлобой, завидовать этпей, ошонун баары жок болсо да кишинин мындай ден соолугу чыңыраак болот да. Бактылуу болот дейсизби? Бактылуу да болот. Мындай да, ошо мен айтып кеткен нерсенин баары бирөөнү жаман көргөн да, бирөө жөнүндө ойлоно бересиң, же завидовать этерсиң, бул эме менен салыштырса болот да. Мен сени жаман көргөн үчүн мен сага уу сээп коюп, мындай ууну деген стаканга куюп алып өзүм иче берем да, сени жаман көрөрөм, бирок ошол уу да булчу. Ошо ой жүгүртүү, өзүң отравляться ете бересиң да. Өзүңдү ууламай да. Хотя бы ушул мындай контролируемый нерселерден кутулуп алсак, анда ошо урология деп атасыз. Негизи любой эркек, любой аял киши болуп профилактика деп атпайсызбы? Бир жылда бир жолу, же бир жылда эки жолу, же бир определенный бир алгоритм барбы, анализ тапшырып, же бир какой-то бир действияларды аткарып, жыл сайын мону кылыш керек деген нерсе барбы? Бизде мындай болуп атат, бизде андай программа жок да, бирок азыр негизи мисалы өнүккөн өлкөлөргө таяналычы, мисалы Япония, Кореяда, дагы көп өлкөлөрдө өнүккөн. Бир жылда бир жолу чекап деп коет. Медицинский обследование бул закон. Ар бир ишкана бир жылда бир жолу сөзсүз бүт муну шлангилерди жутуп, тияк биянан кирип, ошо полный чекап өтүп турат. Мисалы Японияда өлө развитый да, ошол үчүн. Эмне үчүн Япония көп жашайт? Анткени жылда эле
текшериле берет. Анан сөз табылат да. Башталып аткан Ооба. кезинде табылып калат, анан аны дарылап салышат. Ошон үчүн алар көп оорубайт, анан алдыга жыла берет да. Бизде андай государственный закон жок да. Анан өзүбүзгө мындай билимдүүбүзбү же акчабыз бар, бул чекапка деле мындай не дешевое удовольствие дегендей, өзүбүз билип, өзүбүзгө таянып, өзүбүз көп жашагыбыз келсе, мындай оору менен оорубузганда өзү инициатива кылып туруп, албетте бир жылда бир жолу көрүнүп турган бул сонун нерсе. С возрастом 2 жолу деле көрүнүп койсо болот да. Сиз айтсаңыз эстеп атам, баягында бир сөз уктум. Бир киши айтат: доктор барбайсыз, буягым ооруп атат дейт. Доктор барбайсыз десем, ой барсам эле бир нерсени таба берет экен, жаза берет экен, баргым келбейт деп уже көп кишиден ушундай Бизде нерсе ушундай угуп атам да. негизи. Мындай да, ошол дагы трагедия, ошол жакшы суроо бердиңиз. Мага көп пациенттер келет. Анын эки категория недовольный пациенттер бар да. Бирөөнө здоровыйсың деп койсоң, а бирөөнө эми албетте биз деле мындай баары эле результат боло бербейт да. Силер деле мисалы тартсаңар катаңарды деген силер өчүрүп кайра 100 жолу тарта беришиңер. Бизде ошондой ката алганга мүмкүнчүлүк жок да. Биз кишини өчүрүп салып кайра киши таба албайбыз да, же болбосо бир органды алып салып кайра жаңы запчасть таап бере албайбыз да. Ошон үчүн бул медицинада деле ката деп эле болчу, эми бизде эмне деп коет эле, болчу нерселер болот да. Биз өзүбүзгө эле көз каранды эмеспиз да. Эми мындайча айтканда жаратылышка, жаратканга, Кудайга да көз карандыбыз. Ал балким ушу ичине жазып койгон өмүрүнчү ушу жактан болот деп. Жана бизден келип бирдеме болуп кетет, жабасылар эмне болот, анан бизди жаман көрөт албетте. Медикуста дегендейчи. Анан экинчи категория недовольныйлар, муну здоровыйсың деп койсоң да. Эми балким до конца бизге айтпай калган, биз деген айтканына анан деген анализге таянабыз да. Айтканын көрөбүз, бизге мелочь көрүнө берет, балким мени жакшы түшүндүрө албай калат. Анализдерин караса сеники нормальный эле экен деп жиберебесиң да. Анан тиги соцсеттерге жазып калышат, буга барсам деген там 10 000 сомго, 5 000 сомго анализ тапшырсам нормальный деп кетирбейди, бул керсеген эме экен, карагысы келбеген эме дегенчи. Оорулуу кишиге биз сөз көңүл бурабыз, оорулуу болсо до конца чукулайбыз, анан оорулуу эмес экен келип, балким мен деген, сеники жакшы эле экен деп кетирийм, анан алар до конца түшүнбөй калышат да. Эми мен ушундаймын да. Бирок мындай бизди чоңдорубуз үйрөтчү, жанагы колго түшкөн коёнду кое бербе дегенсипчи, мындай. Келет, бул деген жөн келген жок да. Значит, ооругусу келип атат, же болбосо эме кылгысы келип атат. Акча короткусу келип атат да. Анан тияк биягын айтып, анан анализдерди берип, анан бирдемесин табысы керек. СТО эле да. СТО киргизсең бирдемени таап салат. Баары бир тапчы. Ошон үчүн бул дагы система, медицинский системага киришкенде протокол деп коет. Бүт Европа өнүккөн элдер протокол менен иштейт да. Аларда вот силерде эле конституция, закондор жазылган да. Мындай болсо дарылайсыңар, мындай болсо жөн эле үйүнө барып жүрө бер дейсиңер, мындай болсо здоровый деп кетиресиңер деген протоколдор болуш керек да. Бизде ал протоколдор бар кээ бир оорулардачы, бирок иштебейт, контроль кылган киши жок да. Ушу бизде деле, биздин тармакта деле бар да ошондой. Мисалы кээ бир адамдар келип кайрылат, консультацияга дейсиң да. Анан момундай болобу деп өзү ошого келет да, мындай бир проблемасын издегенсипчи. Жок, бул жерде эчтеке болбойт десе, кайра настроениясы түшүп эле, анан эмне ошондо болбой алды. Ошого төлөйүңбү деп мындай недовольный болупчу. Ошо здоровый деген үчүн төлөп алып баран эме болушат да, жаман. Бизде деле толтура. Анан эми айта албайм, конечно, эми биз могу бир нерсе табабыз депчи, ата бизде мошенниктер да чыгышы мүмкүн. Бирок ошонтип айтсаң, чындыгында недовольный болгондор бар да. Анда эмнеге анда мен консультацияга келдим деп. Эми нормальный болсо нормальный деп айтасың да деп анан айла жокун айтабыз. Анан кээ бир лечение, особенно жыныстык жактар да. Жыныстык жактан сөз мээсинен дагы кеткендер да, эми неуверенность боло берет да. Анан бир схема леченияны мындай коет, пробное лечение деп коет. Лечение кылабыз, там исключение кетиребиз, анан результат болбой калышы мүмкүн. Анда кайра келишке, болбой атса, деп анан экинчи схемага өтөсүң да. Анан кээ бирөө биринчи схемадан эле келип эле, анан деген бул болбогон врач экен деп кетип калат. Анан башка врачка барат. Башка врач деле биринчи мындай жөнөкөй схемадан баштайт да. Ал деле ошондой врачтар шүмшүк экен деп жүрө берет да. Ошондой эле да. Бизде стереотип бар да, медицина деген, особенно частный медицина болсо, ал уже бизнес. Ал деген эч кандай жардам бербейт, ал только акча алганга, лишь бы прибыль алганга деп. Ошого кандай өзүңүз көз карандыңыз? Мындай да, өнүккөн өлкөлөрдү карайлык эми, биз ошолорго таянып атабыз, ошолордун доходуна жеткибиз келип атат, ошолорду байыгыбыз келип атат, ошондой медицинанын сапатын көбөйткүбүз келип атат, туурабы? Мисалы Американы алалык, Кореяны алалык, Японияны алалык, Турцияны алалык, көп медтуризм ошол жакта да. Кайсы медицинага барабыз? Бүт бар частныйларга барабыз да. То есть мисалы Турцияга барып атышпайбы, бизге ишенбейчи, частныйга. То есть Кореядагы, Америкадагы бүт медицина деген частный. 95-99% медицина бул частный. Жана Нобелевский премияны алып аткандар частный университеттер.
Америкада Эмес, э? гигант жана мысли, изобретенияларды кылып аткан, космоско учуруп аткан керек болсо бул частниктер. Америкада керек болсо военный промышленность частниктер да. Частниктерде менин оюмча мындай управление эффективнее да. Анан гибче. Мындай да, мисалы частный клиникадан деле киши өлөт, государственныйдан деле өлөт. Бирок частныйдан өлсө бүт новостер кире чыгат. Частниктер шүмшүктейт, депутаттар кыйкырат да. А государственныйдан 100 эсе көп өлүп атпайбы? Аяктан мындай эмнеге аякка он чыкпайт? Аяктан деле акча кетип атат, бияктан деле. Аяктан государство балким төлөп атат, чөнтөгүнө төлөп атат, бирок да аяктан мындай асылчу киши жок да. А частниктерде жоопкерчилик көп. Мисалы бизде жоопкерчилик көп да. Анткени мен катам бул деген новостилерге чыгат. Мен катам бул деген бүт текшерүүчү органдар басып калат. Ошон үчүн жоопкерчилик көп, жөн эле операция жасай бербейбиз. Лучше даже операция жасаш керек болсо, скандальный болуп атса, же болбосо кичине сомневаться этип атса, лучше кетирбейбиз. Анткени биз репутациядан баштап бүт рисковать эткисибиз келбейт да. Ушундан эле эмес. А государственныйда мисалы меники болбой калды, жумушка келбей койсоң деле ал мисалы бияктан жумушка келе албай койсоң, жабышып калган пациент. Аяктан келбей койсоң, эмкиси карай берет. Мындайча айтканда, проблема бирдей эле да. Бирок ошондой стереотип болуп атат да. Анан муну ошо соц тармактан деле государствого барып алып видеого тарткан кыйыныраак да. А частниктер мисалы алар послать этип деле салат, эч ким эчтеке да албайт. Главврачка барат, главврач дагы бир депкелер менен жооп берип коет да. А биз частниктерде анта албайт. То есть биз деле туура кылган болсок кетип салсак болот. Бирок репутационный потерялар көбүрөөк, ошон үчүн лучше унчукпай аларга макул болор эмес бизге выгодныйраак да, мындайча айтканда. Анан жанагы эме дагы бар. Пациентский экстремизм деген понятие бар да. Өлкөн өлкөлөргө бизде дагы азыр көбөйүп баратат окшойт да. Ошо бекер, мындай бекер деген көбөйүп калган, бекер кызмат алыш үчүн, же болбосо акча өндүрүп алыш үчүн ошондойлор көбөйүп атат да. Анан кээ бир мындай чала оорулар бар. Оору деле эмес, айыккан же болбосо айыкпаган хронический оорулар бар да. Ошо менен клиникадан клиникага кадыр акча өндүрө бергендер бар да. Бизде өзүбүздүн мындай списоктор бар, ошондойлор дагы бар да. Бизде да ошондойлор бар. Ооба, жүрө беришет. Мына көрүнөт мисалы, какой-то оору да, хронический, айыкпайт. Бирок кээде дарыланып туруш керек. Мисалы мага келет, ай сен туура эмес экенсиң, сен эметебиз, давай, мен акчамы возврат кылып бер дейт. Зато сервистердин баарын алып алган, анан да мен деген жолго молго кетирдим деп ушул көбүрөөк өндүрүп алган. Анан частный клиникалар ошондон интернетке чыкканда эле азыр чыккысы бир чоң күч болбоду. Койдо ошого берип кутулган. Анан ал башкага барат, анан башкага барат. Ошентип өндүрүп жүрө беришет. Ошондой дагы болуп атат да. Бизде деле ошондойлор бар да. Окшош экен да. Бизге деле ошентип келгендер бар да. Ошо бул медицина деген биздин кандай деңгээлде деген дагы суроо беришет. Жакшыбы же жаманбы депчи. Ар дайым айтам. Мамлекет кандай болсо, медицина точно ошондой болот депчи. Биз мамлекеттен өйдө көтөрө албайбыз да. Туура. Таму азыр сиздин фокустагы операцияларым бар деп атпайсызбы? Ошолор негизи бизде көп болуп атабы? Ал эмнеден келип чыгат ошол оорулар? Мисал Зараташтар оорусу бизге эндемический зонада, биз ошондой зонада жашайбыз, бизде көбүрөөк башка өлкөлөргө карагандачы, ошо Өзбекстан, Тажикстан, Иран окшогон өлкөлөрдө бизде ошол көбүрөөк. Анан эң негизги максат, мен Петер Алкин ошондой план койгонда, дүйнөгө деңгээлген ооруну жок кылыш керек да. Анын максаты. Ал мага мондай максат кылган: Нурбек, мени балам болдуң, эми сен деген максатың мындай болуш керек. Ошондой ооруларды жок кылышың керек. Полностью жок болбойт, бирок чоң таш ордан чоң таштарды жок кылышың керек. То есть муну мурункудай кескенди токтотушуң керек. Аны үчүн эмне кыласың? Өзүң жазайсың, плюс сен деген коомго үйрөтөсүң, бүт врачтарга үйрөтөсүң деп. Менин оюмча ошол максатка жетип атам. Эми бу статистика изилдөө жок болуп атпайбы? Менин күчүм, командам жетпей атат ал изилдөөлөр кылгангачы. Бирок чоң таштар чын эле жоголуп кетти. Башында мен баштаганда, 18-жылы баштаганда, алда операциялар мен эле жазачумун да, биздин команда эле жазачы. Толтуруп болчу мону килейген бөйрөктү полный ракта болуп басып калгандарыма, толтуруп күнү-түнү ойлойм. Почти уктабай эле, больницадан жазап эле ошентип эле отурчубуз да. Азыр уже эл кичине билимдүүрөөк болуп калды окшойт, чоңойтпой, уже кичинекей кесинде уже кайрыла баштады да. Килейген карловидный камендер менин оюмча азыр азая баштады. Баары бирок азая баштады. Ал эмнеден келип чыгат дедиңиз? Ал деген биздин суу, биз эндемический зонада. Суудан питание, бул биздин күн, биз ошо чөйрөдө жашайбыз да. Ар бир чөйрөнүн өзүнүн оорусу бар да. Ошолор азайды. Анан үйрөтүш керек. Мен көп курстарды ачтым, көп врачтарды үйрөттүм да.
И ошо мен айтча айтканда менден үйрөнүп кеткен, үйрөнгүсү келбесе дагы мени жактырбагандар жакшы толтура да. Алар башка жака үйрөнүп, бирок мага окшош операциялар жазат. Менин оюмча азыр биз бул жак тармактан аябай чоң деңгээлдикке жеттик да. Бирок мен ушу баштаганда Петер Алкин келип баштап ушу Кыргызстанга чоң салым кошуп кеттик да. Менин салымым ошол деп ойлойм да. Анткени адымым боюнча лазерный инокуляция деп коет. Биз кичине эски методдор менен эле ультраөтүүбүз анан деген көп. Мындай да ошо ГОСТу жамандаган жокмун, бирок мындай өзүнчүлдүк бар да, эч кимди үйрөткүсү келбейт. Врачтар негизи эле кыска менин үчүн мамлекеттер ошондой да. Мен кыйынмын, менден башка эч ким жазабайт деген бир дагы психология врачтардын арасында мен үйрөтүп берем, бирок алар тигилер жөн эле жүрө беришет да. Анан эски методдор. Анан мен ошол эки Петер Алкин айткандай андай болбойт. Сен үйрөтүшүң керек. Сенин оокатың баары боло берет. Сен номер 1 болосуң всю жизнь. Анткени характериң бар экен, баары бар экен, тунусун деп анан ошону үйрөтүп мен таратканга аракет кылдым да. Ал киши менен эмне болуп таанышып, эмне болуп баласы болуп калдыңыз эле? Мен обязательно жылына мындай планым бар да. 2 жолу чоң дүйнөлүк деңгээлдеги конференция, мындайча айтканда чемпионат мира менен олимпиадалар бар да жылы. Бул деген европейский конгресс, бир 11 000 кишидей жолугат да, 11-15 000. Анан американский конгресс урологов. Ошолорго барып турам. Анан аяктан бүт урология боюнча жаңы нерселердин баары ачылып турат да биз менен башта. Анан бизди дагы чакырат. Мисалы, Европа постоянно бизди чакырат да, мени чакырат да. Менин командам чакырат, анткени биз технология боюнча кичине передовойбуз да, анан мамилебиз бар. Анан ошол жактан таанышып эле кичинекей кесим эле дегенчи. Ой, мондай кыйын кезинде мамиле түзмөй да, мамиле түзбөйдү да үйрөтүп коюш керек. Мисалы, мектептен боло, университеттен мамилени кантип түзөсүң, профессионалдар менен жумушту кантип табасың, ошону түзүп атып эле, сүйлөшүп атып эле, анан давай оборудование ал, анан мынча. Мисалы, ошону ушу операцияларды башташ үчүн 600 000 кредит алгам да, $600 000. Эчтекем жок, өмүр бою кредит алып көрөкмүн. Мамлекетке мурун азыр дагы кичине окуп жакшы оборудованиялар берип калган, мурун жок болчу андайчы. Анан байкасам ошо чоңдор дагы алгысы келбейт да, мондай кишинин көпкө бир жерде отура берген, ошо медицинада деле ошондой. Мисалы, Германияда 5 жылдан ашык чоң боло албайсың да. Анткени киши катып калат экен. Сен чоң болсоң болот, бирок башка шаарга кетишиң керек да, же болбосо башка больницага кетишиң керек. Ошо өзгөртүп туруш керек экен да. А сен билгенди эле жасап, башкаларга жаңы нерсени киргизгиң келбей калат экен да. Ошондой мындай менталитет. Мен чоңмун да. Анан силер жашсыңар да, өсүп эле жаңы нерселер кирип кыйын болуп атсаңар, мен да койгой кереги жок, бул оборудованиябызга кереги жок деген. Ошондон мен ошо кредит алып, партнерлор менен да албетте. Анан ошо Алкин менен советоваться эткенде биз алалбы, качан алабызды билбейм, ага чейин карып кетип атам. Не кылайын? Элге жардам берген нерсе болсо, коркпой кыла бер. Обязательно успешный болот деп айткан да. Сөзсүз ийгилик болот деп. Буюрса жакшы баары. Медицинабыз өзгөрүп калды, частный клиникалар көбөйдү, мамлекеттиктерди клиникалар дагы атаандашып, менин оюмча менин чоң салымым атаандашып, алар дагы оборудование ала баштады дегендей. Ошондой болуп атат. А могу квалификация боюнча кандай дейсиз? Азыр му ошону айтып бүтпөй калган. Ошо мен сөзсүз ошо 2 чоң, анан 2 региональный, Өзбекстан же Казакстанга, Орусияга баргым келбейт дейм. Сөз барам, анан 1-2 жолу Кыргызстандан өзүм өткөзгөнгө аракет кылам да. То есть мен ошо Европадан бүт жерден чакырам, анан Кыргызстандан, анткени көбү бара албайт да. Менин учителим айткандай, мен билимди мен дагы мындай да, биз кыргыздар дагы ошондой кылса, мени авторитет деле көрө бербейт да. Мурунку эле Нурбекмин, анан алар чакырып койсоң, аларды укканга хотя бы келишет да. Ошондо дагы байкотировать этишет дегендейчи. Ошондой планым бар да. 2 жолу чоң конгресс, 2 жолу региональный, анан 2 жолу бияка өзүм өткөзгөнгөчү. Анан кээде мисалы бир мындай операция жасап атып өзүң түшүнөсүң, бирдемең жетпей атканча кыйнала бересиң да. Могу жерим эле болбойт, уш жерим эле эмете берет да. Анда деген ошо профессорлор менен сүйлөшүп, ким ошол жерден кыйын болсочу, мында баары эле окшош кыйын болбойт. Бир дүйнөдөн эң кыйыны калас, Корея болобу, же Германия болобу, же Америка сүйлөшүп алып, эң көп ким жасайт карап туруп эле, анан ошого биз мисалы бир жумалкы болсо дагы ошол жерде эле көргөзүп берчи деп көргөнгө барганга аракет кылам да. А ушул зарубежный сиз айтып атпайсызбы, ошо Японияга көп барам, эмелерге барам деп. Ошол жактан сиз операцияларга катышып көрдүңүз беле? Айырмасы чоңбу биздикинен? Оборудованияларды, ошол оборудование сиз алып келдим деп атасыз. А именно ушул специализация боюнча, врачтын квалификациясы боюнча айырмасы барбы? Айырмасы мондай да. Бизден Кыргызстандан, к сожалению, специалисттер
өзүнүн личный мүнөзү менен өсөт да. То есть сен лидерский качество ошондой өзүңө организовать этип жумушту кыла алып, өзүң мындай душмандардан, интригалардан коркпой жазсаң киши өсө берет. Бизде, к сожалению, ошондой система бир какой-то фундамент куруп берип койгон, медакадемиянын билими, там ординатура деген. Бирок калган өзүңдөн да. Өзүңдүн ыкмаңан көз каранды да. Ошон үчүн мындайча айтканда урологдордон кимди билесиңер? Мени эле билесиңер. Моңголовду билем. Терапия кардиологдордон бирөө ушул ар бир областтан ошо өзү лидерский качество менен мындай бир деңгээлге жетип атышат да. А Европа, ошо Кореяныкы бул деген бирдей деңгээлде баарын өстүрүшөт да. То есть сен мединститутты бүтсөң, сөзсүз жакшы специалист болосуң да. Сөзсүз жанагы эмне кылыш керектин баарын билесиң да. Анан алардан лидерлер өсөт, обязательно. Бул деген изилдөөлөр менен да. Мен мисалы простата менен изилдөө менен публикацияларым көп, эң көп жасайм деп, эми кичине-кичинеден. Бирок кишилерге жардам бериш уровень бирдей. Мисалы мен Аксел Хайд, мен мындай да, ошо мен мындай өскөндүн ыкмам мындай да, ошо лидерлерден үйрөтөм, дүйнөлүк деңгээлдеги лидерлерден үйрөнөм да. Мисалы Аксел Хайднерих деген бар, тоже немец, онкология боюнча эң кыйын да. Дүйнөдө эң кыйын. Европада эң кыйын, то есть анын китеби менен бүт Европа окушат да. Ошол айткандай барып эле мен көрүп алып эле таң калгам да. А мен кантип сиздей врач болуш керек? Хирург. Анан кантип известный болуш керек депчи. Анткени мен аякта стажировка жүрөт деп, соц тармактарга жүрөм деп, соц тармак сөзүн баары жашат. Ами кантип сен ага жолоп алдың, кантип сени чакырды. Ал көпөзү ал шумуш киши мындай вредный киши экен да кичине. Ар кимди эле киргизе бербейт экен да. Ошондо эле жашат. Анан мен дагы анча билбептирмин анчалык звезда экенинчи. Анан мындай ушу жагынан мага везет да. Мисалы Кореец дагы бир профессор Чо деген дагы тоже звезда экен. Мен жөн эле көрүп алып эле барып алгам да. Анан харизмамды деп эле мындай тамашалап койгом. Ошондон сурагам. Бул эмнеге ушундай крутой хирург кантип болуш керек? Анан известный кантип болуш керек депчи. Анан хирург дегенде эле айткан сразучу, мендей хирургдар толтура деген. Германияда баары эле мендей жасалышат. Мен балким кичине минус, кичине плюс, но деңгел. Биздин система образования ошондой депчи. А белгилүү болуш үчүн публикация. То есть ал жана науканы көп жазат да. Изилдейт, анан журналдарды көп чыгат да, ошон үчүн деген да. Негизи ошондой образование болуш керек да. То есть биз деген мисал тандап азыр деген бизден врач издейбиз да. Ооба. Туурабы? Ооба. То есть ким кайсы клиника жакшы деп клиниканы ким издейт? Врач издейт. Кайсы клиника баары бир туурабы? Врач издейт. Мисалы Моңголов деген кыйын десе, Моңголовго келесиңер, таап кайсы жакта иштебейин, туурабы? Бизде, к сожалению, ошондой болуп атат да. Ошо башка өлкөлөрдө эме да. Жөн эле любой больницага барат. Мисалы урология боюнча барат, аяктан деңгээлдеги жардам берет. Деңгээлдеги жардам бере албаса, өзүлөрү эле жиберип коет. Балким ичинде тажрыйбасы жок болушу мүмкүн. Алар системасы ошондой курулган да. Деңгээлиң жок болсо анда жибер дегенчи. Ошондой система. А бизде кантип ошондой болсо болот? Сиздин оюңуз боюнча ушундай деңгээлге. Жеке оюңузду эле айтсаңыз. Бул деген жана протоколдордо атпайбы? Мисалы эми урологияны эле айтайын. Мейли жаман көрө берсин дегендейчи. Урология эми өзүм билген жердечи 150 коечный да биздечи национальный госпитальда. 145 специалист жүрөт аякта. 145 эмне деген. Анын деген билбейм, может ката бир 60-80 ошо үйрөнүп аткандар да. Операция күнүнө бир 10 болот. Анан 145 киши 10 операция. Кимиси үйрөнөт. Бул деген операцияда көп жасаш керек да, үйрөнүш үчүн көп жасаш керек. Кимиси үйрөнөт. Кимисине берет. Жакындары же болсо мындай шустрактары жасайт, тааныштары, билиштер. А калгандары жөн эле отуруп келишет. Үйрөнүшпөйт да, кээ бирөө врач болбойт дегенчи. Алардын системасы мындай заказ менен да. Мисалы мен профессорумбу, мага мен канча кишини үйрөтө алам, ошончо эле алам да. Мисалы 5 жыл, бизде 2 жыл, 2-3 жыл да, аларда 5 жыл. Бирок 5 жылда менин деңгээлимде врачты чыгарышым керек да. Изилдөө жагынан, балким тажрыйба жагынан жок, мен жаза алган нерсени орто деңгээлде сөзсүз жаза алыш керек. Мисалы ол 50 простатектомия, 50 там тур, 50 там лазер, ошон баарын план болот да. Ошону мен сөзсүз жаза алышым керек. Үйрөтүп анан чековать, бул үйрөндү деп туруп чыгарышым керек да. Эгерде ошону кыла албай калсам, мени наказывать этет да системачы. Мени наказывать. Менин профессорский званиямды алып салышы мүмкүн да. Башка жумуштан увольнять этип салышы мүмкүн. Эмнеге сен 3 окуучуну алып келсиң, ошонун бирөөсү жарымын жазып алыптыр, бирөөсү 10% жазып. Ошон үчүн аякта учениктер коркпойт. Профессор, мен мына 5 жыл бүткөнү калды, бирок могу 50 жетпей калды планыма. Монун баарын жазадым рахмат, бирок могу 50 жетпей атат.
ал жүрөгү түшүп окуйт, ал акча да, то есть алар окуучуларга акча төлөп беришет. Акча то есть дагы окутам десең анда ага акча таап беришиң керек. Анан профессор жанталашып өзү кат жасап кечирип койгула университетке. Могу дагы бир стипендия керек болуп атат 2000-3000 евро да. Ушуну дагы жарым жылга берип койгула, могу үлгүрбөй кал деп обоснованиясын жазып берет да. Анткени мен отпускта болуп калдым, билбейм, ушул өзүнүн эмесин айтып берет. Анан ага дагы жарым жылга улантып берет. Анан жалаң ошону ошо элүүнү берип үйрөтө берет да. Өзү жаза баса дагы ошону үйрөтөт. Анан кийин башка алар деген выпускаться этип кетишти да. Башка жактан жаза албай атса, же билбей атса, же ката кетирсе, сен кошо кетесиң да. Сени кошо чакырат. Могу балам ката кетириптир. Жок, ката деле эмес экен деп алар мындай справедливо этишет да. Мындай. Бирок билбей мен бул үйрөткөн эмес деп койсо бүттү, ишиң бүттү да ошол жерденчи. Бизде андай эмес да. Андай эмес. Мисалы Австрия 9 миллион. 9 миллион өлкө. Государственный клиникасында 650 студент окуйт. Клиника эмес, мединститутунда 650 киши окуйт. Мындайча айтканда курсунда 100 киши окуйт. 101 деме да эми, иностранецтер менен кошо. Бирок 100 тең профессионал болуп бүтөт да. Бизде билбейм, 1000ден бир 2-3 миңге көп да университет бүтөт. Бирок жумуш кимге жетет? Жок, кимди биз үйрөтөбүз? Ошо план жок да. Плюс профессорлордун үйрөтчү кишилердин жоопкерчилиги жок. Жоопкерчиликти эч ким контролировать этпейт. Негизи ошол жоопкерчилик контролдосо кичине албетте бул системада мисалы контракт ошо мындай жоопкерчилик керек да. Биз мен большой счету мединститут эмеге иштеп атат да, башка өлкөлөргө иштеп атат да. Акчаны башка өлкөлөргө кетирип атат. Биздин жакшы специалисттер. Мына 1000 киши эле бүттү деп койчу, 1000 кишини каяка жумушка орноштурабыз. Туура айтасыз. Биздин Рынака. Анан бирок регионда баары эле шаардагы университет анан жанагы проект чыгып атпайбы, региондорго жиберген үчүн 5 жылбы, 3 жыл стажировка өтүш керек депчи. Ал деле жакшы эми чынында. Мисалы мага частный клиникага тажрыйбасы көп болгону жакшы да, бизге келгенчи. Ошо ката баары бир учениктер ката кетирет да. Ошо тажрыйбаны лучше госклиникадан скандал менен өтүп алсын. Ошо өзү ошол жактан тапталган бизге келген жакшы. Бизге наоборот ушул проект жакшы да. Бирок мисалы 2 жыл окуп туруп 2 жыл жана стажировка окуп туруп анан жиберип атышпайбы. Ал жылда үйрөнбөй калган болсочу, 90% үйрөнбөй калышат. Смотря, терапевтическийден балким өзү, хирургиядан, немелерден үйрөнбөй калышат. Аларды регионго кетирип ийсе, алар эмне кылышат? Бул система да, эми ал система оңолуп атат, бирок мындай батыраак деле оңоп койсо болот да, менин оюмчачы. Могу жасалма интеллект азыр элдер көбү мисалы өзүнө өзү доктор болуп деле окуп неметип атышпайбы? Ошол боюнча оюңуз? Эми мындай да, билесиңерби, мен силер ошого эметип калам, коробка автоматтан каччубуз да баары бир. Бузулуп калат. Же болбосо мен дагы могу телефонду араң алгам мондайчы, сенсорный. Бул айнеге сынып калат депчи. Ошон үчүн мындай жаңы нерселерден качпаш керек. Аны ошо кабыл алганды үйрөнүш керек экен. Ошо возрастта кишилер кабыл албай калат. Ошо гибкость ума керек экен да. Ошон үчүн муну карыган деген бул возраст эмес, ошо гибкость ума окшойт да. Мисалы Петер Алкин деген 81 демеде, бирок гибкость ума мощный да. То есть жаңы нерселерди алып турат. Анан пациенттер көбөйдү, келип алып мисалы температура операция жасайсың да, кээде температура күчөнү аякпайт да. Анан искусственный интеллектке келип алып туруп эле мага бетиме таккышат да. Мындай каталар кылат турбайсың деп. Турбай депчи. Бир чети жакшы, мындай биз пациенттерден коркуп турганыбыз деле жакшы да, бир четичи. Анткени өзү напряженный болуп, өзүбүздүн тажрыйбабызды мындай өнүктүрүп турабыз да. Бирок эми мындай түшүнүктүү элди да түшүнүктүү мамиле кылыш керек да, аякта жаза берет. Бирок ал каталарды биз өзүбүз деле көрүп турабыз. Алла сылардын жок, анан бирден түшүндүрүп беребиз да. Ошондой болот. Мындай болуп калыптыр. Искусственный интеллектке лучший уролог Кыргызстана деп жазышат экен да, кээ бирөчү. Анан мен бардым, кээде операция боюнча бар экенмин, мындай жок. Аны дагы ыкманы үйрөнүп алышыптыр да. Искусственный интеллект үйрөтсөң болот экен да. Мен мисалы өзүмдү лучший деп ар кайсы тармактарга өзүм жөнүндө жаза берсең, искусственный интеллект ошо Кыргызстандан ошо маалыматтарды тандайт экен да. Азыр мен ошо өтөйүн деп атам да. То есть мен жөнүндө эң көп информация бар да. Айла жок мени чыгарат да. Ошондой экен. Бирок мен баарын нерседен мындай да, орто эле врачмын да, менин оюмча. Бирок бир 2 нерседен, 3 нерседен керек болсо орто айладан кыйынмын дегендейчи. Дүйнөдөн бирден бир кыйынмын. Туура. Ошон үчүн ката кетирбеш керек да. Балким муну мен жакшы билем, бирок ал кайрылган нерсени мен билбешим мүмкүн да. Туура. Акыркы темага өтөлү эми. Сиздин
мурунку бир видеолордон Дубровский деген мурунку бир кафеден бир мындай түшүнбөстүктөр, ызы-чуулар болбоду беле? Ошол боюнча бир эгер уруксат болсо айтып берсеңиздер, кандай болду эле, эмне болду эле? Мындай да Кечиресиз, мен сизди мындай деп суроо берсек туурабы дейм. Кыргыз тилин канчалык сыйлайсыз, канчалык жакшы көрөсүз? Ошол жөнүндө лучше айтып берип койбойсузбу? Кандай дейсиз? мындай да мен эме кыргыз тилге эми көңүл бурчумун, албетте бизге керек экенчи, бирок анчалык маани бербейчүмүн. Ошо Дубровский деген бир кафеден проблема болгонго чейинчи, болбогонго чейин. Анткени биздин өлкөдө эле биздин мындай тилди кереги жок дегенсип, экинчи сорт дегенсип мамиле кылат экен да. Кыргызстанда туруп алып бизге кереги жок деген мамиле кылат экен. Ошондон кийин мынтип изилдей баштадым. Мен жөн эле талап кылбай, изилдей баштадым. Эмнеге деген суроо да. Мисалы, ошо кыргыз тилин талап кылсам, жок кылбай атса, же мага отказ кылып атса, сөзсүз эмнеге деген суроолорду бере баштадым да. Анан талап кыла баштадым, интернет тармакта кыргыз тили жөнүндө да көп чыгара баштабадымбы? Чыгара баштасам, көбү маанилүүлүгүн түшүнбөйт экен да. Маани эмнеге керек экенин түшүнбөйт. Именно кыргыздар башка улуттарды жөн эле болупчу, баарын сыйлаш, Кыргызстан көп улуттуу болуш керек, көп тилдүү болуш керек. Азыркы заманда 3 тил дагы астык кылат. 4-5 тил билиш керек да, ал закон. Бирок кыргыз тилсиз кыргыз эч качан өнүкпөйт. Эмнеге кыргыз тил керек болот сиздердин оюңузча? Кыргызга эмнеге кыргыз тил керек? Эми биринчи учурда бул кыргызстандыктарга эмнеге кыргыз тил керек? негизи бул эме да, кыргыз тилди канчалык билсеңиз, канчалык сыйласаңыз, ошончолук биринчиден поколение туура өсөт деп ойлойм да. Экинчиден менин оюм боюнча биз өзүбүздүн тилибизди эми кандай десем сизге, ушул документ оборотко өтүп атабыз, кагаз түрүндө жазып атабыз, сүйлөгөн сөзүбүздү азыр мына көп жерге бир жака барсаңыз деле сөзсүз түрдө орусча, сөзсүз түрдө орусча, биринчи учурда орусча. Казакстанга барсаңыз биринчи учурда казакча, андан кийин орусча. Биздики наоборот. Биздики биринчи орусча баштайт, андан кийин кыргызчага өтөбүз да. Өтпөй да калышы. Өтпөй да калышы мүмкүн, андай да бар. Эми менин оюм боюнча сиз туура теманы көтөрүп койдуңуз, сиз да ушул нерсени бизге туура берип коюп атасыз. Эми бул биздин улутубуздун баягы коопсуздугу деп да туура го дейм мен. Жок, бул улуттун албетте коопсуздугу. Негизи номер 1 коопсуздук менин оюмча бул информация болуп калбадыбы азыр дегенчи. Эмнеге мисалы менин оюмча ошо орустар кичине политика кылып атат, бизди кыргыз тилди өнүктүргөнгө мындай жетканда мешайт этип атат да. Мен түшүнгөн боюмчачы, ошон үчүн деле бийликтер деле мекенчилдер да, алар деле кыргыз тилди активно киргизгиси келип атат. Бирок кичинче политика кылып, кичине давление кылып атышат окшойт. Албетте бул коопсуздук, анткени алардын пропагандасын биз угуп турушубуз керек да. Мейбиз мындайча айтканда машинадан өтүп туруш керек да. Эгерде кыргыз тилден эметип алсак, анда өзүбүз эмне кылсак ошо кылабыз. Мисалы, мошенниктер силерге чалабы? Мошенниктер чалып калат. Ошондо кыргыз тилинде сүйлөп койгулачы. Автоматически мындай жоголуп кетишет, өздөрү эле коюп салат. Мен ошону жеке патриотизм деп ойлойт да. Кыргызстан кыргыз тилде болуш керек деген. Бул дагы бар. Бирок эң негизги адам эки нерседен турат да. Биздин дене, могу биз бири-бирибизди көрүп атпайбызбы? Анан рух деген сөздү билбейсиз да. Анан ички дүйнөбүз турат да. Ички дүйнөбүз ошол рух да. Рух эне тилсиз өспөйт да. То есть личностный рост, жеке өнүгүү өзүңдүн тилинде гана өтөт. Мисалы, кыргыз тил деген биздин маданиятта, бул маданиятта кыргыз тили, маданият деген целый министерство бар да. Бул кыргыз тилсиз маданиятыбыз дагы өнүкпөйт. Ошону өстүрүш керек. Бул деген мына бир жерге жазып кеткен. Бул кандай эле организмге керек да? Денебизге рух кандай эле керек. А рух только через кыргыз тил этет. Кыргыз тил менен түптүрөт. Билим, эгерде мындай, билбейм, силер кайсы тилде ойлоносуңар? Көбүнчө ошо орус тилде ойлонушат. Эгер кыргыз тилде ойлонсоңорчу, муну бат эле, кыргыз анткени каныбызда бар да, мындай буруп салыш бат эле да. Анда мындай билимдик деңгээл, анан тереңдик чоңойот да. Анан тамырда бул деген канча деген кылымдап биз деген жер менен, биз жаратылыш менен связыбыз бар. Тамырланып келатат. Анан мындай жабылып калат да. Биз жана кул болуп калабыз. Кул мүнөз болуп калабыз. Где выгодно ошол жакта жүрүп калабыз, каяктан жакшы сүйлөшүп ошол жакта болуп калабыз. Өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз жоголот да. Рухубуз жоголот. Бул деген личностный рост, даже өлкөбүз өспөйт. Өлкөбүз мындай ошо башка өлкөгө көз каранды болуп калат. Алар өстүрсө өсөбүз, алар өстүрсө өспөйбүз. Самостоятельный рост кыргыз тилсиз болбойт. Анткени биздин ой жүгүртүүбүз өзгөчө. Ошону үчүн муну мен азыр китеп жазып атам, анан ушул экени мындай туура мындай формировать этип элге жеткизгүдөй мындай формула таппай атам да. Кыргыз тилсиз экономикабыз дагы өспөйт, медицинасы дагы өспөйт, эчтекебиз өспөйт да. Биринчи даже мындай личностный ростчу, жеке өнүгүүдө эң биринчи очередь өзүңдү сыйлаш керек, өзүңдү сүйүш керек деген биринчи правило да. А бул болсо өзүңдү сыйлаш деген кебетеңди.
жагабы жакпайбы мисалы мурдум чоңмун мен ушуну сүйүшүм керек о менин мурдум красавчик экен депчи бул кебетемди сыйладым да анан экинчи өзүңдүн ички дүйнөңдү характериң бүт барам бул деген рух да ошо ички дүйнөңдү өзүңдүн тилиңде сыйлашың керек да ошол жака ошондой мындай киришиң керек да анан мисалы бир мындай мышление бар да бир мисалы $100,000 же $100,000 тапсам мен бизнести баштайм депчи же болбосо менин тууганым тигиндей болсо мен батыраак өнүкмөкмүн менин связим мындай болсо батыраак өнүкмүн депчи бул не работает ички дүйнөң чоң болсочу акча дагы келе берет связьтар дагы келе берет эл деле сыйлай берет да ички дүйнөңдү изилдешиң керек да то есть могу биз ааламды түшүнүп атпайбызбы вселенныйды да мээбиз жетпей атпайбы канча глубина бар экенинчи мээбиз жетпей туурабы мындай ой жүгүртүш жетпей атат ошончолук эле биз внутренний мирибиз дагы ошончолук ой жүгүрт эмебиз бар да вселенныйыбыз бар да ааламыбыз бар а ошо кыргыз тилге кыргыз ой жүгүртүү кылсаңар ошол жака оңой кире баштайсыңар да то есть ички дүйнөңөрдү изилдесеңер биз по моему кудай ошентип эле жараткан өзүңөрдү изилдегиле депчи анда могу сырткы дүйнө өзү эле мындай ачылып берет да ошондой туура түшүндүңөрбү билбейм ушуну түшүндүрө албай атам да өзүңөрдү изилдеш керек да мындай даже религия мындай дин дагы бизге жардам берет да аманат бизге кудай аманаттарды толтура берген да мисалы аялыбыз аманат да номер бир аманат эмне экенин билесиңерби тил Википедияны мондай жөн гуглить эткилечи аманат деген эмне десеңер биринчи очередь кыргыз тил деп не материальный аманат кармалчу аманаттар бар анан кармалбачу көрчү аманат бар анан көрбөчү аманат бар да эне тил деп жазылып турат экинчи маданият деп турат да муну эне тилди кудай бизге берген бул кудайдыкы баарыбызга берген биз өзүбүз сакташыбыз керек анан өзү нижний поколениеге өткөзүп беришибиз керек да биринчи номер эгерде муну биз сактабасак биз кудай мындайча айтканда жесткий наказывать этет негизи байкап атам кыргыз эгер кыргыз тилге каршы чыксачы өзүлөрү эле жаман болуп мындай жоголо беришет экен да дин карасаң туура ошон үчүн мындай да кудай деле айткандай мен силе башка көп улуттарды кылдым тилдерди таратып бердим ошону колдонуп өнүккүлө өскүлө депчи туура туура а биз болсо кул болуп эле башканы эми билиш керек маалымат алыш үчүн билим бериш керек эми английский тил 85% дүйнөдөгү билим бул деген англис тил да эгерде анча башка тилде билим алгысы келип атсачы мындай да башка тилиң менен да курсак тоет эне тилиң менен деле курсак тоет анан эмнегедир ошо башка тилге жакыныраак өзүңдүн тилиңен уялган жаман могу деген сибирский өлкөлөр тилдерин жоготуп атат билесиңерби бирден бир себеп изилдешкен өзүнүн тилинен уялган үчүн да анткени орустар аларды чуркады бирдеме дей берген да мисалы билбейм биздин кечте деген орусча сүйлөй албасаң безграмотный деп шылыңдашты да кыргыздар деле шылыңдашты акцент менен сүйлөшсөң деле шылыңдашты анан ошо стереотип калган английскийде мирде андай жок билесиңерби чала була англисче сүйлөсөңөр дагы эч ким көңүл бурбайт мен деле кыйратып англисче сүйлөбөйм бирок деген международный конференцияларда докладдарды кылып жүрө берем бирөө дагы күлбөйт бирөө дагы эметпейт да бизде ошондой управляющий стереотип калып калган да ошо уялган үчүн ошон үчүн биринчи очередь өзүбүздү уялбашыбыз керек да айтып кетпедимби кыргыз тили жөнүндө көпкө сүйлөшөбөй да коеюн да эми курсак тоет успешно орус тили менен деле жүрсөң болот кыргыз тили менен деле жүрсөң болот да бирок бактылуу кыргыз тили менен эле боло аласың да мисалы кой деп коелучу эми койлор менен сравнивать этип атпайлыбы мына домашний кой деле бактылуу жашап атат анан тоо текеде тоо кой деле текелер деле бактылуу жашап атат кимиси бактылуураак жашап атат кимге зона комфорта лучше үйдүкү жыргалда үч мал тамагың бар жанын алдына киресиң сени хозяин сактап турат жыл эчтеке ойлонбой эле жашап жүрө берсең болот бул орус тил да дикий жаныбар опасность жан өзүң тамак издейсиң сени атып кетиши мүмкүн жаныбарлар жеп кетиши мүмкүн бирок кимдин жашоосун кааламак элеңер ушундай эле да то есть койдун жашоосун деле тандасак болот же болбосо жанагы мен бизди дикий дей беришет го башкаларчы ошону сыймыктанам дейм да дикий болгонум үчүн сыймыктанам дейм да мен домашний болгум келбейт дейм да лучше кыйналайын лучше жанында жашайын лучше бир жаныбарлардан качайын бирок ошондой болобок деп туура айтасың бирок эке бүгүн интервьюбуз аябай медициналык тармактан өтүп тилге чейин жеттик менин оюм боюнча бүт тармактардын баарын сүйлөшүп бүт тармактардын баарын пайдалуу нерселердин баарын сиз айтып кеттиңиз керектүү нерселердин баарын айтып кеттиңиз
эми ушул биздин көрүүчүлөргө биздин элибизге ушул аябай пайда алып келет деп ойлойм. Ушул сиз айткан сөздөрүңүз сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз ушинтип атайын келип биздин студиябызга келип мына өзүңүздүн патриоттук сезимиңиз менен бүт баарын түшүндүрүп биякта. Бул не только патриотизм да. Патриотизм эмес, бул деген өсүү деңгээл да. Туура. Кыргыздар өскүсү келсечи, экономический гигант болгусу келсе, вот бир жолу Швейцария менен сравнивать, азыр Сингапур менен салыштырганга аракет кылып атабыз. Бул эне тил. Кыргыз тили менен ошону боло алабыз. А башканы не кылсак, акча салсак дагы бул деген хозяиндик болот да. Койдун чөнтөгү жок да. Хозяинына кете берет. Семирсең дагы хозяин колдонот да бир күн. Туура айтасыз. Биз өзүбүз колдонушубуз керек да. Туура айтасыз. Сизге чоң рахмат. Ушуну келип бергениңизге. Көп сүйлөгөн жокмун силерге суроо билдирип эле Жок. Бизге абдан жакты. Бир калп менен угуп эле келдик да, чындап айтканда. Аябай абдан жакты. Может, өзүңөрдүн темаңар бар болчу мен. Сиздин темаңыздан биздин темабыз уже кызыктуу эмес болуп калды. Сиз аябай көп кызыктуу темалар менен айтып кеттиңиз. Бизге абдан жакты. Эми дагы айтып коеюнчу, юристтирбайсыңарбы? Номер один негизи государство көңүл буручучу бул юриспруденциядачы. Жашоо адилеттүү болсо дагы өсүү жакшы болот да. Жашоо. То есть мен бир немистер менен көп туруштуп этем да. Негизи ошо судебный система жакшы болсочу, анда бүт система оңоло берет. Анткени адилеттүүлүк бар жерге инвесторлор да келет, киши да коркпой жашап калат дегендейчи. Анткени адилеттүү чечилер экенин билет да. Ошон үчүн силер дагы чоң кызмат кыласыңар билинбегени менен. Биз хайп этип атабыз. Биз жардам берсек бир кишиге жардам беребиз, эки кишиге жардам беребиз. А силердин система оңолсо бул деген жалпы мындай коом эң негизги бийлик деген негизи адилеттүүлүк да. Мисалы даже айтып кетет. Хандар кандай деңгээлде болбосун эң негизги мүнөз бул деген адилеттүү болуш керек деп. Ошон үчүн ошо адилеттүүлүктү сактаган силерсиңер. Сиз менен дагы бир саат, 2 саат сүйлөшчү деле көңүлүбүз бар, чындап айтканда. Тамаша. Сизге рахмат. Подкасттарга барып жүрбөймүнбү? Кээ бирөө эме экен да, мындай көрүп опытныйлар да. Чем больше сүйлөшкөндөрдө, чем успешный болот экен. Анткени Глейген мисалы 6 саат, 8 саат подкасттарым болгон. Ошо 1 саат чыгарып, 1,5 саат чыгарып коет, бирок максимально ачылып аласың да. Ошондо жакшы материал чогултат экен да. Шашып рамка кылгандар кичине неудачный болуп калды. Эске алам. Биз кайсы категорияга кирип калдык, ошону айтпаңызчы. Между силер. Мисалы кээ бирөө студияны алып алышат да. Аренда алып. Алып 1 саат эле убакыттары бар да. Анан өзүлөрү ачылбайт, сен ачылбайсың анан эптеп бирден бүтүп калат да. А мисалы дагы гайчыга бирөөгө бардым, бир 3-4 саат чайга чакырды. Обязательно биринчи чайга чакырат экен да. То есть жөн мындай сүйлөшүп, характериң ачып алат окшойт да. Мындай. Анан уже тааныш болуп калдың да. Уялып алат окшойсуңбу же ошондой максат мененби? Үйлөөң, анан слабый жериңди анан эртеси чакырат да. Же ошо кечинде чакырат. Анан кечке отура бересиң, анан ушакташып, ал өзүнүкүн айтып, сен өзүнүкүн айтып отура бересиң, анан ошолор менин оюмча удачный болот экен да. Биз бирок биздин маани подкастта биринчиден баягы смысловой, маанилүү подкаст болсун деп элдерге пайда алып келип эмете турган. Экинчиден эми көрдүңүзбү, биз эч кандай заранее текст даярдабай, эч кандай сизге момундай сөз сүйлөйбүз, момундай суроо беребиз, ошого даярдап келиңиз, андай жок. Биякта ушундай кайсы сөз, кайсы ой жаралса эле ошону эле сизге айтып, сиз бизге айтып, ошондой эле биякта маанибизчи. Анан эми буюрса сизге игилик. Азыр кыргыз тилинен айтып койчу. Кыргыз тилден биз деген закондордун бар силерге юристтерге салыштырчу. Мисалы нотариуста кыргызча жок экен да. Бул чоң нарушение кыргыз элинин укугунун чоң нарушениясы да, менин оюмчачы. Анан орусчадан кыргызчага которот экен. Смыслы мындай жоголуп кетет экен да. Мааниси жок. Примерный маани бар, бирок мааниси жоголуп кетет экен. Мына кыргыз тилди ой жүгүртүүлөр менин оюмча закон жазыш керек да. Сразу которбой, сразу кыргызча жазып, анан керек болсо орусчага которуп койсун. Биз эми ошого баратабыз. Анткени закондорду эмелерди койдум да, керек болсо бирөө соттошо кетсечи, эми закондун туура эмес экенин, мааниси туура эмес экен деп мындай эмете берсе болот да. Ошон үчүн юриспруденция менин оюмча ошо кыргыз тилдүү болуш керек. Анткени биринчи очередь силер кыргыздарга адилеттүүлүктү кылып берип атпайсыңарбы? Несі болсо да 70-80% баары кыргыздар да. Ошон үчүн ой жүгүртүүнү сразу орусча жазып алган кыргызча которбой, сразу кыргызча жазыш керек да. Негизи которгондун кереги жок деп ойлойм да. Мисалы медиктер деле каршы боло беришет. Китеп жок, силеп жок деп. Сен профессор болгондон кийин сага китептин эмне кереги бар? Маалыматты алдың, англисче эме кылдың, анан ой жүгүртүүнү кыргызча жаздың, аларга сылатсат эттиң, аларга такап койдуң да. Bizde de Которуштун кереги жок.
ошондой керек экен да. М, Кошпой да. боло. Ошо рахмат бергенсизге. Ийгилик каалайбыз, ишиңизге ийгилик.